Арманыздар Құтман кешіңіздер мен ардақты қырғызстандықтар. Бұл иш күнің кеші телебирүүсү кеч кезекчиси мен Эркин Нурбаев. 2 саат бою биз күндүн маселеси болгон кайрадан чек маселесин талкуулайлы жана ошо экология маселеси боюнча дагы айтып келе турган эксперттер жана меймандарыбыз келет. Биз жайдын башында турабыз. Бүгүн 4-июнь, аптанын 5-күнү. Ушинтип жайдын 1-аптасындагы өзүнүн иш күндүк, иш апталык соңуна келип атат. Биз менен биргеликте болуңуздар. Биз болсо силерге Аскат Жетиген уулунун аткаруусундагы Кыргызым аттуу чыгарманы суналып. Бул менин оюмча биринчи кыргыз кантри музыкасы десек да болот. Аскат өзү айтмакчы, бул фолк жана ролл, фолк н ролл жанрындагы музыканы силерге сунабыз. Угуп көрүңүздөр. Sizler için. Babadan kalgan ulu söz, bayırkı kırgız el degen, aytıluu beyiş töründe alato kırgız jer degen. Beypildik jaşoo kerbenin, perişte umay joldogon, kasiyet koştu vardayın kabılanma nas koldoğun, kabılanma nas koldoğun. Akmöngün alatonu jerdegen kırgızım sen, aytıluu gökte jangan yıldızım sen. Balkıtıp mağdır atkan merim menen dölötüne, baktalayın sende tura beni izlegen. Aydın nurunan güç alıp cangan kırgızım, babanın alıp batasın bak olup kalgan kırgızım. Kayıptar menin darışkan, kayberen menin tanışkan. Gündüzün oynat tınırdak güvelen çerin жазышкан, güvelen çerin жазышкан. Akmöngün alatonun jerdegen kırgızım sen, aytıluu gökte jangan yıldızım sen. Balkıtıp mağdır atkan merim menen dölötüne, baktalayın sende tura beni izlegen. Baktalayın sende tura beni izlegen. Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Мына ушундай сонун чыгармадан кийин биз жогоруда айтып кеткендей бул кыргыз музыкасына жаңы жанр экен, фолк н ролл деп аталат. Биз болсо бүгүнкү күндөгү дагы да курч бойдон турган кыргыз-тажик чек арасы маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Токон Мамытов менен болгон маекти силерге суналы. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Дагы бир жолу рахмат келип бергениңизге. Сак саламатта жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз жакшы? Рахмат, жакшы.
Рахмат келип бергениңизге. Ага, эми уламдан улам бул ошол тараптан курч кабарлар келүүдө. Деги эле ошол делимитация, демаркация процесстери аягына чейин чыгып бүтүшү үчүн Кыргызстан тарап кандай кадамдарга барыш керек? Деги эле ошол биринчиден ошо жалпы кырдаалга өзүңүздүн бааңызды берип берсеңиз. Эми бүгүнкү жана эртең менен тараган маалымат боюнча бул жана Чоң Алай районундагы болгон окуя. Ошол жерде негизинен бул Кыргызстан, Тажикстан, Кытай ошол 3 мамлекеттин чегарасы кошулган жерде, кесилген жерде нулевой точка деп коебуз. Ошондон баштап Лейлектин мындай өйдө жагында бир көк таш деген айыл бар. Лейлектики бул Баткен району эмес, Лейлек району. Ошого чейин бир 511 километрди тактаганбыз. Бирок ортодо бир 5 километр, 6 километр, ушундай бир 7-8-10 чакты километрдей, 11 даже километр болуш керек. Ушундай бир чегара тилкелери такталбай калган. Анын ичинде мына бүгүн болуп аткан жанагы мындай конфликт деп деле айтпайм, бир инцидент болуп атты. Ошол участкаларда ошол такталбаган жерде болуп атат да бул окуя. 2 участка бар. Бирөө жана Алтын Мазар деп коебуз. Ошол жерде мындай биздин чегара кичине кирип барып мындай кольцо сыяктуу болуп калат да, мындай обручтай. Анан ошол жерде, анан ылдый жагында бир Унжу булак деп койчубуз. Жайлоо, ал жерде жана Карамыкты айылында жашаган малчылар ошолор малдарын жайып жайлоого чыгышчу да ошол жерге. Жыл сайын дебесе дагы, но бир 3-4 жылда ушул жерде кичине өзгөчө ушул жаз айларында, майдын аягында, май-июнь айларында ушундай түшүнүшпөстүк мондай окуялар катталчу да. Мына азыр деле ошол кайталанып атат. Өзүңөр билесиңер, мындан бир 2-3 жыл мурундагы ошол Унжу булакта баягы биздин малчыларды кой бербей, чегара даже коңшу мамлекеттердин чегарачылары ошол жерден жолун тосуп, малын өткөрбөй, малчыларды өткөрбөй, ушундай бир тоскоолдук кылган. Мен ойлойм, бобуреки баягы апрелдин аягында болгон окуядан кийин ошол тажик бийлиги, ошол чегара Тажикстандын чегара аскеринин жетекчилеринин тарабынан бул алдын ала баягы Кыргызстандын малчылары кайра жайлоого чыгып мал жаят деп туруп, алдын ала ушул жанагы контейнерди алып барып, контейнерди эми үчүн алып барды? Ал контейнер баягы ошол жерде чегара постун коюшат да. Ошол наряд болот, ошол жерде чегара наряд. Анан ошол чегара нарядка кичине бир служебный помещение сыяктуу кылып пайдаланып, эми мындай бирдеме салганга биз уруксат бербейбиз да, себеби ал жер аныкталган эмес. Бирок аныкталбаган жерге бул жеке Кыргызстандын талабы эмес, бул дүйнө жүзүндө практика. Дүйнө жүзүндө чегара территория аныкталбаган, тастыкталбаган, кол коюлбаган протокол менен жерге кандайдыр бирдеме куруу, ал жерге объектилерди жайгаштыруу тыюу салынган. Бирок мына бүгүн өзүбүз күнү күбө болуп атабыз, ошол такталбаган жерде Тажикстан тарабы барып туруп жана контейнерди коюп атат да. Бул дагы мындайча айтканда мыйзамды сыйлабастык, коңшу мамлекетти сыйлабагандык, эл аралык мамлекетти сыйлабагандык болуп эсептелет да. Эми азыр ушул мунун арты жаман. Себеби баары бир ошол жерде жашаган биздин малчылар фактически ошол жерге барып жүргөндө, мал жайып жүргөндө, ошол жерге жайлап жүрүшкөн. Мына азыр малын кой бербей койду. Кой бербейт да. Эми азыр эртең малчылар чыкса кой бербейт. Чыгып кеткен малчылар болсо, аларды баягы кайра ылдый түшүрүп малы менен айдаганга, же малын тартып алып өзлөрүн айдап ийгенге ушундай жолго чейин барышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр жергиликтүү бийлик, менде болгон маалымат боюнча чегара аскерлери, ошол жерде жергиликтүү укук коргоо органдары
тиешелүү бир чараларды көрүп атат. Эми мен ойлойм Кыргыз тарабынан баягы мындай эл аралык норма, Кыргызстандын мыйзамы, анан коңшу мамлекет менен баягы кылым кошуна болгондон кийин биз кандайдыр бир мындай токтоо иретинде бир мамиле кылып атабыз да. Эми коңшу мамлекеттерди күтө туралы, коңшу мамлекет эмне кылат мындан ары. Бирок нота берилип, мен билишимче даярдалып, биз баягы өзүбүздүн талабыбызды Тажик мамлекетине жеткиришибиз керек. Такталбаган жерге өзүңөр барып туруп, установка объектини орнотуп атасыңар, бул болбойт, алып кеткиле. Ал жерге силердин пост, биздин пост, же биргелешкен чегара наряды биргелешип, ош жерди патрулирование кылса болот. Бирок алып барып туруп, жана улук саат сурабай, макулдашылбай, талкуулабай, кезикпей туруп, анан жанагындай өзүм билемдик кылган бул туура эмес да. Агай, ушу жогорудагы инцидент боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК чегара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева бизге комментарий берген экен. Ошону сиз менен кошо угуп көрсөк, келиңиз анда. 2021 жылдын 4-июнунда саат 14:00 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинде Ош облусунун Чоң Алай районунун Унжу-Булак жергесинде кырдаал салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлөт. Тиешелүү кызмат ордундагы адамдар учурдагы аймакка барышып, жагдайды турукташтыруу боюнча бардык чараларды көрүшүүдө. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинде жайгашкан чегара кызматынын тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Сажира Чоколоева Кыргыз Республикасынын УКМК чегара кызматынын расмий өкүлү ушундай комментарий берди. Бул кыскача маалым катты элчи. Агай, эми ушул азыркы бийликтин чегара маселесин чечүүдөгү эркин көрүүдөбүз, бир эрк көрсөтүп жаткандай. Аны менен катар ошол элдин арасында чоң бир чууга айланып, ошо Садыр Жапаров Кыргыз Республиканын президенти Душанбеге барат экен деген сөзгө уктубу же кандай болду? Али күнгө чейин бара элек Душанбеге. Мунун себептери эмнеде деп ойлойсуз? Жана негизи ошол позицияны карманган туура элеби же ошол чегара маселесин эрктүү биротоло чечиш үчүн кайсы бир тарап мындай ортого түшүп кичине өзүн ошол жерге алып барыш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Эми биринчи Кыргыз Республикасынын президенти коңшу мамлекет Тажикстанга баруу боюнча алдын ала мурда бир макулдашылган, өзүбүз билесиз, сүйлөшүп, макулдашып даярдалып аткан. Бирок тилекке каршы жанагы апрелдин аягында окуя буга тоскоол болду. Мындайча айтканда мурда пландаштырылган иштердин баарын, иш чаралардын баарына бөгөт коюп салды да, ошондуктан булар аткылап кирип атса, Кыргыз тарап булар жанагы 28-30 апрелде болгон окуяны агрессия деп баалап атса, материалдарды тактап, эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар кошулуп, бүт карап, маалыматтарды алып, азыр укук коргоо органдарына өткөрүп атат да. Биз дагы биздин институт омбудсманда материалдарды ошолор менен бирге чогултуп туруп, биз да укук коргоо органдарына берип атабыз. Эми ошондон кийин албетте ошондой учурларда мен ойлойм, ушул биздин президенттин иш сапары менен баруудан баш тартканы бул туура эле болду. Жана анча эл кан төгүлүп, жана анча элдин өмүрү кыйылып атса, жана өз жеринде качкын болуп атса, жүздөгөн адам, үйлөрү өрттөнүп атса, анан кантип барабыз биз? Андай болгон эмес да, андай чыгышта Кыргыз элинде, негизи жалпы чыгыш элинде мындай болгон эмес да. Ушундай учурдан кийин баягы ошол жерге күнөө болгон тарапка барып салам бериш, бул кандайдыр бул кичине бул табиятка дагы жооп бербейт да. Анан мен ойлойм, ошол президент баягы ошол баш тартканы бул туура эле болду. Мындайча айтканда, анан экинчи жагынан мына эми азыр жакында арада эле барат дегенди деле мен билбейм. Башка мамлекетке барат дегенин билем. Но ал мамлекет Тажикстан эмес. Эми ал жана чегара боюнча, чегараны тактап
ушул 22 жыл болду, 20 жыл болду да, почти 18-19 жыл болду чегараны биз ушул коңшу Тажик мамлекети менен баягы талкуулап ушуну чегараны чечип алалык дегенибизге, ушунун үстүнөн иштегенибизге, бирок баягы тоолуу жерлерди чечип алдык. Бүгүн чатак болгон жерден башкасынчы баягы Унжуулак менен Алтын Мазар деген бар, ошол тоолуу жерде булар. Ал жерде суу чогулган жок, 511 километрди бат эле чийип койдук. Бирок Лейлек районуна келгенде, жана түз жерге келгенде, жана айтып атпаймынбы, жогоруда Лейлектин көк ташы бар дагы, Баткендин көк ташынан, Алабокадан көк ташынан. Биз чегарачылар тамашалап койчубуз, Лейлектин көк ташынан Баткендин көк ташына, Баткендин көк ташынан Алабоканын көк ташына депчи. Жана Гавасы айдап атпайбыз, ошол жакта дагы жана чатак чыгып, эми бөлөк Өзбек мамлекети менен кичине. Мына ошол 3 айыл менен мындай киндиги менен байланышкан чегарабыз бар. Мына эми муну чечкенге саясий көргөзүп эле атабыз. Мурда дагы көргөзүп келген, азыр деле көргөзүп атабыз, кийин деле көргөзүп атабыз. Бирок бир топ тиги тараптан деле, биз тараптан деле мындайча айтканда бир каталар кетип калды да. Биз баягы алар өзүнүн карта документтерин көтөрүп, биз өзүбүздүн карта документтерибизди көтөрүп, сеники чын, меники чын болуп талаш тартыш болдук да. Мына ошондон чегара чечилбей калды да. Кандай гана эме аягында болуптур деп, силердики жакшы деп даже 24-27 жылга макул болгонбуз. Анан 89 деп, ортодо жанагы 56, 54, 58 деп баягы бизге лайыктуу да, даже ал жок болуп, даже ошого чейин барды да, кыргыз тарапчы, кыргыз өкмөтү. Мына ошого карабастан мына өзүңөр көрүп атасыңар, жыл сайын чегара чатак чыгат. Эми бул анализдеп көрсөңүз, кээ бир учурларда бар бир 7-8 конфликт болот бир жылда. Кээ бирде 20-дан ашык болуп келет, кээде 30-га жетип калат. Эми бул, конечно, конфликттен айырмаланат. Кээде бир эле конфликти баягы 10 жылда болбогон конфликттей болот да, баягы 100 конфликтиге барабар. Мисалы, богуреки 28-30-да болгон окуя бул вообще болгон эмес да. Эгемендик жылда 30 жылдын ичинде болгон эмес. Демек, мына ушундайларга жол бербеш үчүн, конечно, азыр жана көп эле мен да айтып жүрөм, сунуштурам, башка ыкмаларды, документтерди албай, жана чегараны жабыш керек дегеним да себеби ошондон да, чегараны жаап туруп, алар өз аскерин алып кетсе, биз аскерибизди алып кетсек, анан өкмөт келип, аскерлер кеткенден кийин өкмөттүк делегациялар келип, сүйлөшүүнү баштап, нулевой варианттан баштап туруп, нөлдөн башташ керек да, мындай жөнөкөй айтканда. Акпараттан башташ, таза Акпараттан чистого листа, яны ошондо сүйлөшүп барып туруп, анан ошол жерде анан баягы биринчи талаш тартыш жок жердеги аныктап алыш керек, анан талаш тартыш бар жерлерди группа кылып биринчи иретте. Айрымдары бар да, анча-мынча талаш тартыш бар, бирок чечилчү. Экинчи группа баягы эл болчу бар. А үчүнчү группа жаалар бербейт 100%, же биз бербейбиз 100%. Мына ушундай 3 бөлүп туруп, 3 группага анан биринчи группа менен иштеш керек шашпай, аны өткөндөн кийин экинчи группага өтүш керек. Экинчи группа менен үчүнчү группа өткөндө албетте ал жерде уже совсем ар бир группа менен бөлөк ыкма, бөлөк тактика, сүйлөшүү процесси бөлөк болуш керек. Бул жерде эми чын мен бөлүш керек дегеним 3 группа. Себеби айрым учурларда мен өзүм да көп ушундай сүйлөшүүлөрдү өткөрбөдүмбү? Ал азыр эми жашырын эмес, алар айтат. Биз силерди Баткен областынан же Чоң Алайдан момуну силерге макул бололук. Силер Кадам жайбы, же Алабука, же Аксы, же дагы бир жерде момда эме, то есть бер жагынан ага жете бербейм. Тажикстанда айтсак, Кадам жайга чейин эле да чегарасы. Ошо Кадам жай жактан момуну кылгыла дейт. Аны да баалаш керек да, ал лайыктуу бизге. Биздин көз карашыбызга жооп береби? Биздин кызыкчылыгы кыргыз мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы сакталабы деген ушундай, мындайча айтканда, бүт проблемалар бирин-бири менен байланыштуу. Көрүнбөгөн жип менен байланып койгондой, топ койгондой да байлап койгондой. Ошон үчүн ошолорду карап, жана мурда деле мына коңшу Өзбекстан мамлекетин деле алсак, Тажикстанды алсак деле айрымдар ойлойт, ушуну момунтип эле чийип тактап койбойбу?
Эми договорлар турбайбы? Алмата декларациясы, Москва келишими, Беловежский пуща дегендер бар да. Ошонтип эле эмет койбойду. Бирок анткенге болот. Бирок жыйынтыкка келгенде сен уттуруп атасың да. Ошон үчүн шашпай жанагы себеби бир участок ал сөзсүз түрдө буу менен байланыштуу. Сен антип байлабайың десең дагы тиги тарап айтат, жок. Биз бул участканы бүгүн талкуулабайлы. Эмне үчүн талкуулабайсыңар? Биринчи моомну талкуулайлык деп, анан бөлөк бир 100 километр алыста бир участокты, 200 километр участок алып чыгат да, анан ошондо айла жок. Анан сразу түшүнөсүң, тиги тарап бул участкага тигилни. Эгер биздин моомну чечсеңер, анан биз да моомну чечебиз деп байлап атканын түшүнүп туруп, анан аны сразу эле чечим кабыл албайсың да. Аны көрүш керек. Тарыхы кандай, эмне болгон, фактически кимде, юридически кимде болгон, эми баягы ратификациядан өтпөсө да бирок документтер бар да. Ошолорду да караш керек да. Жөн эле барып эле тарс-турс чечип койгондон ал арты жаман да. Арты жаман. Ошону просто ойлонуш керек. Мына тарс-турс деп чечип жүрүп, айрым учурларда кичине туура эмес чечип башыбыздан өтүп калбадыбы? Мына ошонун азабынан жанагындай түшүнбөстүк болуп, же туура эмес түшүнүп алышып, жанагындай революцияга чейин барышпадыбы? Мына ошолорду эске алыш керек да. Маселелерди. Анан сөзсүз түрдө жана мен да өзүм айтып атам, комиссия иштегенде албетте жабык болуш керек. Жабык эмне болуш керек? Бул баягы тактикалык маселелер, ыкмалар. Бирок жалпы результатын элге жеткирип туруш керек. Эл жаптыңбы? Жапкандан кийин имиш туура эмес маалымат тарап туруп, анан эл баягы кыргызда айтып коет го, баягы Самаркандан саман учуп келаттыр десе, Самаркандан жоо чаап келаттыр деген, мына өзүбүз проблема түзүп алабыз да. Ошон үчүн бул жерде кылдаттык менен иштеш керек. Мындай дүйнө жүзүндө деле ушундай. Кээ бир мамлекеттер, мисалы бул Индия, Бангладеш, Пакистан, булар баягы 42-чи дүйнөлүк согуштан кийин пайда болгон эгемендик көз карандысы болбоду Индия. Анан Индия бөлүнбөдү 3 мамлекетке. Бангладешке биринчи Пакистанга, анан Бангладеш бөлүнүп кетти. Ошол жерде кан төгүлүп аябай болгон. Индус менен мусулмандардын ортосунда. Мына булар аягында айлансы кеткенде жана кан төгүлгөндү токтотуш үчүн просто механический участкалар менен алмашып койгонда. 20 гектарды 20 гектарга, 5 гектарды 6 гектарга 6 гектарды баш эле алмашып, ошондой анан туңгуюктан чыгып кетип, то аягынан чыкпай бир топ ызычы болуп жүрүшпөдү. Мына ошондой айрым учурларда, мисалы Европада, ошол эле өнүп өсүп гүлдөп аткан Европа, жана Голландия, Бельгиянын чегарасында билесиңер, шаардын ортосунан өтөт. Ал эмне, примерно тарыхты карасак, мурда ойлопчубуз 100 жылда, 300 жылдан бери чечилбей келет экен. Ошодон калтырып коюптур. Биз чече албай койдук, кийинки муундар чечсин деп. Эми бул маданияттуу, саясий маданиятты билген, өнүп өскөн, экономикасы өскөн, ал жерде баягы союл көтөрүп, бирин-бирин аткылап, баягы башын жарганга барбайт. Алардын маданияты кичине бөлөгүрөөк да. Анан ошон үчүн мындай ошолорду да эске алыш керек. Экономиканын өнүгүшүн, элдин маданиятын, мындай правовой нигилизм барбы, жокпу, кээ бирлер болсо мыйзамда тиякыда бир сүйлөт, биякыда бир сүйлөт, ошондойго жол бербеш керек, ошону эске алыш керек. Тарыхый мамиле, тарыхый фактыларды эске алыш керек. Ошол жерде жашап аткан элдин дагы мындай көз карасын дагы эске алыш керек да, мындай көп нерсе. Ошондой менен чечпесе, мындай эшикти тээп барып эле, столду бир уруп эле, эшигин ыргыта тээп эле, монтуп эле чийип койбойсуңарбы деген, бул баягы мындайча айтканда эл аралык мыйзамды билбеген, чегара дегенди түшүнүгү жок, бир да жолу чегара сүйлөшүүлөрүнө катышпай, көрбөй, анан сырттан туруп эле томбучкан болот да. Мына ошондойлордон кичине биз давайласак, эксперттер да сүйлөгөндө давайласак, себеби биз баягы саясатчылар сүйлөгөндө бул
elge söзсүз таасир этет. Мына азыр эми өзүңөр карагылачы, 28-30-да конфликт чыкты, туурабы, Баткенде. Жана Головнойдун жанында канча киши каза болду, канча эметти. Бирок баары бир эле караганда ошол жердеги карапайым эл эле кыйналат экен. Ошолор эле кыйналат экен. Ош жерге жергиликтүү укук коргоо органдары, чегирачылар эле, ошол жоокерлерибиз эле кыйналат экен да. Эми баягы биз мамлекет менен мындай саясат түшүп сүйлөшүп жүргүзгөндөн кийин, бирок тиги тарапта, биз тарапта жөнөкөй элдерди кыйнабашыбыз керек да. Ошону эске алыш керек. Жөнөкөй эл аны эмне? Биздин эл деле жөнөкөй эл кыйналып атат, алардын деле ошондой, биздикиндей, алар деле ошол жанагы ушул процесске болуп атат. Мына биз маданияттыкту көргөздүк. Мен өзүм жергиликтүү бийликтерге, укук коргоо органдарга кайрылдым. Мисалы жанагы биздин чегара жабылып калбадыбы? Анан Ошко учуп келбеди бир 4-5 жаран кичинекей балдар менен тажик жаран 2-3 күн аэропортто туруп калды. Ошондо биздин мамлекет, биздин чиновниктер, ошол жергиликтүү чегарачылар, аэропорттун жетекчилери саясий маданияттуулукту көргөзүп, тамашын берип атты, маселе чечкенге чейин. Маселе чечип эметкенден жабык болсо дагы Өзбекстан аркылуу өткөрүп ишти. Мына ушундай кылышыбыз керек да, аларга теңелбешибиз керек. Аларга теңелбей, мындайча айтканда, биз наоборот дүйнө жүзүнө өзүбүздүн мындайча айтканда маданияттуулугубузду көрүп, мыйзам сыйлап, элди сыйлап, жөнөкөй адамды түшүнүү билген, эл экен, мамлекет экен деген ой болуш керек. Азыр болсо өзүңөр билесиңер, бизди дагы коңшу мамлекет, бизди дагы эл аралык деңгээлде аброюбузду түшүргөнгө аракеттенип атат да, мына булар кылды, булар аткылады деп. Биз аларда ошондой десек, алар бизде ошондой деп атат. Мына ушул жерде ким жеңет? Анан маданият, саясий маданияттуулукту, токтоолукту, баягы мындай кызууганды калтырбагандар эле жеңип кетет. Мындай акыл калчап иштегендер эле жеңип кетет. Туура жол таап кеткендер. Рахмат агай, азыр ошол туура жолдор боюнча дагы сизден да бир аз маалымат алып калалы. Бизде жарнамалык блок болсун, азыр жарнама, андан соң Кыргыз Республикасынын АК катчысы Токон Мамытов Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча өзүнүн тажрыйбасына негизделген эксперттик оюн билдирүүдө биз менен бирге болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизде Кыргыз Республикасынын АК катчысы Токон Мамытов агай менен Кыргыз-Тажик чегарасы деги эле чегара маселеси боюнча сүйлөшүп аттык элек. Агай, айтсаңыз, мына кээ бири айтат да, анан ушул айткан сөздөрүндө мындай чындык бардай. Ушу Кыргыз-Тажик чегарасы мындай аны менен катар чечилгичекти Кыргыз-Өзбек чегарасы боюнча ошо Кыргызстан менен Өзбекстан бийлиги мындай эрктүүлүгүн көрсөтүп, ошо Өзбекстан бийлиги мисалы өзүнүн өздүк саясатын жүргүзүүгө аракет кылып атканын биз айта алсак болот. Эч кандай ушул аскердик бирикмелерге кошулган жок, бажы бирдигине кошулган жок, өзүнчө бир көп векторлуу саясат алып кетүүдө да. Анан балким ушул Кыргыз-Өзбек чегарасындагы таразага салганда эртерээк жана мындай аныгыраак чечилип кетсе, бул тараптагы Кыргыз-Тажик чегарасында дагы кичине тажрыйба топтолуп калат беле деген ойго кандай көз караштасыз? Ачыгын айтканда, Кыргыз-Өзбек чегарасы деле оңой эмес, оңой эмес. Ал жерде бир 9 бир участок бар. Ошол жана Гавасай деп атпайбызбы? Гавасай, анан бери жакта Белес, анан бери жакта да Мамай дегендин тегерегинде да чегара участкалары, анан аны менен келет туруп бери жака ушул эмеге чейин да жана уч коргондун тушу, андан бар келип туруп жаллабат жанагы эмеге кирип кетебиз, жанагы Анжыран суу сактагычы деп атпайбыз, компровод деп. Ошол жерде кирип кетебиз, ал жерде оңой эмес. Анан Ош анан Баткенге чейин барып жана Сох анклавы. Ошол жердин баары бул да оңой эмес чечилчү маселелер. Мына чечкенге аракеттендик, бирок эл кабыл алган жок да. Ызычуу болуп кетпедиби? Анан
айрым комиссиянын мүчөлөрүн да ош жерге келсин, жооп берсин деп аябай талап коюшпадыбы. Демек бул жерде баягы кичине кылдаттык менен кылыш керек да. Себеби биз кичине айрым учурларда чек ара маселесин чечкенде кээде шашып кетип бир топ мурда жылдарда эми өзүбүз билебиз, бир топ каталарды кетирбедикпи. Вот. Мына даже Казакстан менен тынч дейбиз, бирок Казакстан менен деле чек ара аягына чечилген менен, бирок баягы элдин нааразычылыгы бар деле. Ошол Талас областында Казакстан менен чек арада Большой Малый Клин дейт. Малый Клини жанагы Аманбаев айыл жакта, Большой Клин баягы өткөндө Карабура жакта өйдө жагындагы чоң айылда баягы латок арык талашып суу талашкан жер болбодубу? Жамбылдын губернатору келгенге чейин. Мына ошол бүгүнкү күнү элдин нааразычылыгы, себеби жайытка мурда мал жайып жүрүшкөн да, айылдан чыкса эле уже маңдайында чек ара туруп калганда, Казакстан мамлекети чек араны мындай торзым менен тозуп койгон. Мына ошондой учурлар бар. Ошол эле Токмоктун тушундагы объездной 800 метр жол илгери ошол райисполкомдор сүйлөшүп чечип коюп отвод болуп, анан ошол жердеги биз эми колдонуп келатабыз. Коңшу мамлекет түшүнүк менен мамиле кылып, баягы жаппай, бирок знактарды коюп койду, токтобой өткүлө 800 метр деп. Мына ошолор кийин эми ратификация болгондон кийин деле ошол талкуу болуп атканда өзүңөр билесиңер, депутаттар көтөрбөдү эле бул маселени чечипкиле, сүйлөшкүлө деп сүйлөшүп аракеттенип, бирок ал жерде деле аягына чыкпай калдык. Себеби ал жерде дагы буну чечсең тигиниси чыгат, тиягына барсаң мунусун кайра келет. Мына тигил тарапка да кыйын болду, биз тарапка да кыйын болду. Бирок ошого карабастан моундай ызычууга чейин барган жокпуз да Казакстан чек арасы менен. Эми азыр Өзбекстан боюнча деле үлгү катары чечип, мына эми көрдүңөрбү, моундай чечсе болот экен деп бөлөк мамлекетке көрсөтсө болот. Бирок бул жерде дагы эми бир тобу чечилди. Бирок жана 9 участка деп атам, ошол 9 участка өтө оор, ачыгын айтайын, өтө оор. Ал жерде мындайча айтканда биринчи группа болчу, экинчи группа болду, ал биринчи, экинчи группа чечилип, азыр үчүнчү группа проблема чек ара тилкелери ошол чечилбей турган кези азыр. Бул оор, эми муну албетте бир күндө чечип койсо болот. Бирок жыйынтыгы кандай болот? Ошону ойлош керек да. Эртеңи кандай болот? Эртеси кандай болот? Мына ошон үчүн ошондо эске алып туруп, мындайда эми чек арада баягы шахмат ойногондой. Айылдар турат, жолдор турат, канал, арык, суу сактагыч бүт турат, ачык эле да. Анан сеники меники болот. Анан ушул жерде баягы токтоп, акылга алчап, ошону жакшы изилдеп даярданып, бул жерди мен моундай кылсам, кадамга барсам, бул жерде мен турсам бекем. Бул жерде мүмкүн бул маселени чечиш үчүн мен боорекини байлап, мунусунан чечпей, моуну чечмейинче муну мен да чечпей, даже талкуулабай койсом болобу деп туруп ушундай кылыш керек да. Эми биз муну да мурда карап көргөнбүз, жанагы азыр элдер көтөрүп чыкпадыбы, баягы бир анклавка самолет учурган уруксаат берип турсуңар тигил бул деп атпайбы? Бул маселе мурда деле көтөрүлгөн, чечелик деген. Бирок аны биз чечкибиз келбегенден баш тарткан эмеспиз ал учурда. Анын правы себеби бар болчу. Себеби эмне эле ал жерде бир 19 километрде 21 километрди кол коюп туруп, анан коңшу мамлекетинин делегациясы бир нече убакыттан кайра чакырып алып атпайбы? Мындайча айтканда тактап бүттү, мына чийилди. Эми ушул чек ара болгондон кийин самолет уча берсин дегенде кылайлык десек, анан бир нече убакыттан мындайча айтканда чакырып алды. Чек ара такталбай калды, мындайча айтканда талаш тартышка кайра түшүп калып, арраң сүйлөшүп келген чек араны кайра колдорун чакырып алганда өтө оор болот да. Ушундай көп мисалдар бар да, ушундайларды. Анан ошон үчүн элде туура кылса,
Вот өкмөттүк делегация барбы, өкмөттүк комиссия барбы, өкмөттүк комиссиянын алдында баягы жумушчу топ деген бар да, мындай полевая бригада баягы жерге барып чанап, ченеп, өлчөп, эл менен кеңешип сүйлөшкөн. Мына ошолорго коюп иштеп атканда коюп, ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек да. Алар болсо эми болду, эл мүмкүнчүлүк берди деп эле баягы өзүм билемдик кылбай, ошондо дагы өткөндө жолугушуда эл момунт эле, тетигемент эле, момундай болчу эле. Ошону эске алалык, могуреки жерден анан кийин элге кантип жооп беребиз дегенде да ошону да ойлошубуз керек да. Негизинен токона могул ошо Кыргызстандын түштүгүндө өзгөчө кыргыз-тажик чек арасында жашап аткан жергиликтүү мындай элдин саны, ички миграция, сырткы миграциядан улам тажик тарап ошо тажиктин анклав ичиндеги 30 миңден ашык жарандар турат экен, чек аралаш турат экен. Ошо мындай кандай айтсам популяциялык бир тең салмашууда, талмакташууда тажик тарап кичине басымдуулук кылып келип атат да. Бул дагы ошондон катарында бир маселени курчуткан маселе катары карасак болобу бул нерсе? Конечно, бул түздөн түз, бул вот этот демографический вопрос, демографиялык маселе, безработица, нерешенные проблемы молодежи, социалдык экономикалык маселелерин чечилбеген түздөн түз таасир этет. Элдер кээ айтат го, чек ара эми бул баягы эл аралык мыйзамга, саясатка жооп берген, ошо саясат менен эл аралык карым катнаштын маселеси деп. Жок, ал сырт жагынан караганда ошондойдур. Ичине кирсең, ичине жанагы эле силер белгилеп кеткендей жана демография. Эми анклавды өзүңүз ойлогула, территориясы ал разынке эмес, резиновый болуп мындай чоюлгандай. Ана резиновый эмес, ал биз улуксат бербейбиз чоюлганга. Мына барбы, все, ошондон чыкпагыла. Ал жерде элдин саны, бир кезекте ал жерде болгон 18 миң эле, бүгүн 30 миңден 40 миңге жакындап калды. Көрдүңөрбү? Анан ошончо эл бар, же жумушу жок ал жерде да көп ички проблемалар бар ал жерден. Вот ошон үчүн алар дагы өзүнүн өкмөтүн мындайча айтканда кыйнап аткан кези. Же маселени чечпесеңер, же жумуш болбосо, же эме пособиялар тиешелүү деңгээлде болбосо деп алар да талап көбөйүп атат да. Ошон үчүн алардан тиги тарапка да оор болуп атат. Бер жактан анан албетте алар айрым учурларда жанагы аракеттенет. Комшу мамлекеттин бир кошунасынын жерин бир 5 сантиметр болсо да алып калайын депчи. Мына ошолордон анан ызы чыгып атат. Суу маселеси бар, жер маселеси, жайыт маселеси бар. Жанагы социалдык экономикалык проблеманы ушул комплекске ушулдарда ушул маселелерди да камтыйт да. Это очень серьезный и очень чоң проблема бул. Рахмат агай, бул маселени уламдан улам көтөрө берели, бирок кайсы бир инциденттерден кийин эмес, эми бирок болуп кетип атат да тилекке каршы. Ошон үчүн сиздин ушундай бир тажрыйбаңызга жана эксперттик оюңуз үчүн даашылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын акый катчысы Токон Мамытов чек ара маселеси боюнча өзүнүн оюн билдирип кетти. Рахмат агай, кийинки эфирде көрүшкөнчө. Азыр болсо бизде бир жакан сюжет болсун, биз кесиптештер тарабынан андан соң биз ушул теманын алкагындагы эфирди улантабыз. Биз менен болуңуздар. Нидерланд тарыхында өтө таң калыштуу сот процесси болгон. 1947 жылы бул иш боюнча миллиондогон долларлык сүрөттөрдү жасалмаган козголгон сүрөтчү шектүү болгон. Бирок ал өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдеген эмес. Тескерисинче, анын жашоосу сүрөттүн жасалма экенин далилдешинин көз каранды болгон. Башка көптөгөн сүрөт фальсификаторлордо эле Хан ван Меагерн белгилүү эмес сүрөтчү болгон. Искусство дүйнөсүнө тарынган Хан сындагандарды акылсыз кылууну чечкен. Ал эски чеберлердин эмгектерин, ошондой эле алардын өмүр баянын, сүрөт тартуу техникаларын жана алар иштеген материалдарды кылдаттык менен изилдей баштады. Өзүнүн жасалма иштери үчүн 17-кылымда барокко сүрөтчүсү Ян Вермеерди тандаган. Тайманбаган чечим. Анткени Вермеер детальдык иштерди жана жанрды
жарык көрүнүштөрдүн мыкты техникалык чагылдыруусу менен белгилүү болгон. 6 жыл жашыруун иштеп, Ван Мергерн сансыз чыгармаларды көчүрүп алуу менен өзүнүн чеберчилигин өркүндөтөт. Вермеер учурунда болгон материалдарды жана пигменттерди изилдеп, боек жасоону үйрөнгөн. Ал 17 кылымдын полотнолорун сатып алып, өз колу менен кисточкаларды жасаган. Сүрөттөрдү эскертүү үчүн формальдегид чайырын колдонуп, полотнолорду мешке кургатчу. Экспертизанын жүрүшүндө формальдегид чайырларынын бар экендигин аныктоого болот эле. Бирок ал кезде мындай тесттер жетиштүү натыйжа берген эмес жана кеңири тараган эмес. Бүгүнкү күндө да көркөм чыгармалардын аныктыгын далилдөө көбүнчө эксперттердин пикиринен көз каранды. Эреже катары бул субъективдүү пикирге жана эң негизгиси алардын кадыр баркына байланыштуу. Ван Мергерн искусство дүйнөсүн ушул жерден алдаган. Ошол учурда искусство тарыхчылары Вермеердин чыгармаларын кылдаттык менен изилдеп, италиялык сүрөтчү Караваджонун таасири астында диний темаларга сүрөттөр тартылып, алгачкы мезгил бар деп болжолдошкон. Вермеер боюнча башкы эксперт Авраам Бредиус бул теорияны аябай жактаган. Бул темада бир дагы сүрөт табылган эмес. Ошондуктан Ван Мергерн мындай чыгарманы жазууну чечти. Ал аны Христиан в Мауссе деп атады. Бредиус Ван Мергердин жасалма сүрөтүн Вермеердин шедеври катары баалады. Ван Мергердин сүрөтү Вермеердин чеберчилигинин деңгээлине аткарылбаса дагы, бул алгачкы иштер болгондуктан сүрөтчү өзүнүн стилин таба элек болчу, деп бул карама-каршылыкка да логикалык түшүнүрмө табылган. Искусство сынчыларынын эң жогорку баасын алып, жасалма 1937 жылы заманбап шартта 4 миллион АКШ долларынан жана ашык акчага сатылган. Ийгилик Ван Мергерди ар кандай көркөм иштерин сатуучулар аркылуу табып, андан ары сүрөттөрдү жасалмалап сатууга түрттү. Көркөм дүйнө анын чыгармаларынын аныктыгына ишене беришти. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Голландия фашисттер тарабынан басып алынганда, Гитлердин кол башчыларынын бири Герман Геринг европалык искусствонун уурдалган шедеврлеринин коллекциясына Вермеердин сүрөтүн алгысы келген. Ван Мергерн анын каалоосун аткарып, Христос и грешница деп аталган Вермеердин жасалма ишин саткан. Бирок согуштун жүрүшү өзгөрүп, Ван Мергердин тагдыры бурулуш мезгилге келди. Көп өтпөй союздаштар өлкөнү бошоткондон кийин ал улуттук байлыктан баа жеткис эмгегин нацисттерге өткөрүп бергендиги үчүн камакка алынган. Бул кылмыш өлүм жазасына тартылган. Сүрөттүн улуттук кенч эмес экендигин далилдөө үчүн ал жасалма кандайча жасалгандыгын кеңири түшүндүрүп берди. Бирок ал жасалма көркөм баалуулугун мурда аныктаган ошол эле эксперт Бредиуска туш болгон. Өзүнүн аброюн коргоого аракет кылып, Бредиус сүрөттүн аныктыгын коргогон. Ошондо Ван Мергердин Вермеердин башка сүрөтүн тарткан. Ал жасалма сүрөттү сотко бергенде акырыга ишенишкен. Ал фашисттерге жардам бергендиги үчүн акталып, бирок жасалма сүрөттөрдү сатып акча жасаганы үчүн 1 жылга эркинен ажыратылган. Ван Мергердин нацисттик режими менен байланышы жөнүндө далилдер болгонуна карабастан, ал Герингди атайын алдап, баскынчыларды атайын алдадым деп коомчулукту ишендирип, дээрлик улуттук баатыр болуп калды. Алдамчыга келген атак-даңктын аркасында Ван Мергердин чыгармалары баалуу болуп, кийин өз уулу тарабынан ийгиликтүү жасалмаланып баштаган. Ошол эле сүрөттөр өлбөс классика болгон. Андан кийин жек көрүндүү жасалмалыкка айланган. Акыры жасалмоонун чеберчилигин жана даңкын чагылдырган көркөм чыгармалар болуп калышты. Үч күнүн кечи берүүсүндө Нур партиясынын саясий кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин экс жардамчысы Руслан Бекназаров бизде конокто. Саламатсызбы, Руслан мырза? Рахмат келип бергениңизге. Мына азыр сиздин барак чагыңызды ушул эфирге чейин карап отурсам, биз бардык окуулардан даярдыктардан өткөн офицербиз. Мамлекетте сырттан коркунуч келсе, мамлекеттик башчысына тиешелүү жетекчиликтин буйругуна кың этпей баш ийебиз. Ошондой деп ант бергенбиз деп жаздыңыз. Бул постуңузду кайсы темага арнайы жаздыңыз? Саламатсыздарбы. Негизинен бизде азыркы эң мындай коомчулуктун көңүлүн буруп аткан бул Тажикстан менен болгон окуябыз. Буга чейин өтө мындай жагымсыз окуялар болду, бирок
элдин немеси мененби, балким мамлекеттердин ортосунда бир кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп алган үчүн биз кырдаалды жөнгө сала алган элек да. Биз ушу менен тынчып калат деп ойлодук. Себеби ал жерде келишим болду эки тарабынан. Мына провокационный бир немелерди кылбайлы деди. Келишим түзгөндөн кийин турмуштагы жай баракат өзүнүн нугуна түшүп баштаган. Бирок мына бүгүн биздин чек ара кызматы атайын маалымат берди. Биздин талаш болуп турган али чечилик аймакка алар өздөрүнүн контейнерлерин таштап кеткен жана ал жерге бир кыймыл аракеттери көрүп, анан ушундай бир кооп маалымат берип атат. Бул жагдай кайрылы ошол баягы бизде кооптуу болуп турган мындай коомчулуктагы паникада коебузго, башаламандыкка алып келүүчү бир төрмө жагдайга алып келүүчү окуялар болуп аткан үчүн биз ошого карата маалымат айткам. Себеби бул эми биздин ички маселе эмес да, сырткы маселе. Кыргызда жакшы сөз бар, өзү кыргыздарды биз негизи мына Азия элдеринин, башка элдеринен менталитетибиз бир өзгөчөлүгүбүз бар. Бул биз кыйынбыз. Ар ким өзү сай болуп коюп, илгертен үчүн жашаганбыз. Уруу болуп өзүнчө. Анан бирок кыргыздын баардын башын качан бириктирген десе, душман келатат дегенде кыргыз бириккен да. Ошол эле сыңары балким бул каныбызда барбы? Эртең менен ушул маалымат уккандан кийин биз айтабыз, биз кандай болбосун, кандай көз карашты болбойлу. Эгер андай сырттан коркунуч келе турган болсо, тем более биз офицер болгондон кийин, ант бергенден кийин биз мамлекет башчысына тиешелүү жетекчиге баш ийгенге туура келет. Ушул маанидә жазган. Рахмат. Ошол кыргыз-тажик чек арасы боюнча кечеги ошол 28-30 апрелде кандуу окуялар, каргашуу окуялар болуп өттү. Бүгүн ушул дагы бир активдүү бир кыймыл аракеттер башталыптыр деп угуп атабыз да. Эми мындан сиздин пикириңизде ушул жанжал чыгып кетпеш үчүн Кыргызстан тарап, биздин жетекчилик кандай бир кадамдарга барганга тура болот? Биздин жетекчилик мындай өткөндөгү каргашуу окуяда дагы мындай өзүнүн компетенттүүлүгүн көрсөттү да. Чынында мен ыраазы болдум. Биз ойлогонбуз, эми жаңы бийликке келди, балким мурда дагы кийин дагы мындай маселелерди, эл аралык маселелерди тажрыйбасы аз кантер экен деп ойлогонбуз да. Бирок кээ бир жарандарыбыз биз сындап кирбедикпи, коркоктук кылдык, биз дагы жооп бериш керек эле, атыш керек эле. Эмне үчүн чек ара кызматкерлери барды, аскерлер, эмне үчүн ок чыгарган жок деген сыяктуу. Бирок эл аралык коомчулук деген бар да, биз азыр кайсы кылымда жашап атабыз. Ошол себептен биздин бийликтин позициясы мага аябай туура деп эсептедим. Себеби жөнгө салууга бул каргашуу окуялар же бир кошуна өлкөлөр менен нызычуулар бизге керек эмес экенин, биз тынчтыкты каалай турган өлкө экенибизди алар далилдеди дагы, эч кандай ашыкча кыймыл аракет кылган жок. Ошол себептен мен дагы азыр ойлойм, буга болгон аракеттин жумшап атат. Жана бул маселеде ГКМБнын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев аракет кылып атат, жана билдирүүлөр берип атат. Аябай мындай орунду болуп атат да. Ошол себептен кыргыз тарабынан, кыргыз мамлекети тарабынан ушул көрүлүп аткан кыймыл аракеттер, билдирүүлөр туура деп эсептейбиз. Жана биз жарандар дагы ушу расмий бийликтерибизди угуп, аларга баш ийип, жана алардын айтканын кылып турганыбыз жакшыраак болот. А вот тажик тарабынан чынында мына провокационный иштер көп болуп атат. Бул эмне себептен деп мындай карап көрөбүз да, талдап көрүп, ойлонуп, пикирлешип көрсөк, Тажикстанда саясий кырдаалдык бар. Обычно ушундай учурларда кандай кылат десе, бир мамлекет баатыр аталыш үчүн же бир өзүнүн аброюн топтош үчүн жана өзү айтып атпайбы, жанагы жоо келе атат дегенде бардык элдер биригет депчи мамлекет үчүн. Балким ушу тажик тараптын бийлиги ушу өзүнүн алсыздап бараткан же бир курчуп бараткан саясий окуялардан уламбы, ушундай бир атайын провокационный бир иштерди кылбаса керек да, мындай элди мобилизация кылып, мындай өзүнүн бир аброюн көтөрүш үчүн. Ошол себептен муну провокацияга биз алдырбашыбыз керек. Ооба, талаш жерлерде ушундай маселелер болуп турат. Атайын тийишип, бирок расмий чек арабызга кирсе, анда бул жаңжалга айланат. Ошол себептен азыркы биздин бийликтин кыймыл аракети туура деп эсептейбиз. Туура деп эсептейм мен жеке. Руслан мырза, айтсаңыз, ушул эми буга чейин сиздин ордуңузда ушу Токон Мамытов отуруп кетти да, азыр акыйкатчы агайды баарыбыз билебиз. Мол тажрыйбасы бар. Мындай айтат да, аябай эле оор, комплекстүү, көп тараптуу жана бир мындай маселе да, бул кыргыз негизи эле чек ара маселесичи. Не дегенде жер дегенде, жер үчүн
адам баласы илгертен эле бир гана кыргыздар эмес, дүйнө жүзүндө согуштар ушул бир уч топурак үчүн болуп келген да. Анан эми мына сиз сыяктуу мына ортодон бир ортомуун дейлисиздер да, сиздердин аркаңыздан биз келатабыз. Ушу кандай бир кадамдар менен барганда ушул акыры барып ушул маселеде чекит коебуз деген. Караңыз, мына чек ара маселелери качан келип чыкты? Эми биз СССРдын акыркы учурларын көрүп калып атык, Советтер Союзунун акыркы учурларын жашап калдык. Ал учурда деле чейилген чек аралар бар эле да. Бирок элдин карма катнашы кандай эле, ачык эле, эркин эле. Ошол эле мына кече өткөн мына Лейлек районундагы аймактарды караңыз. Ортосунда эч кандай деле чек ара жок. Болгону бир 2 машта араңбада турган жол бар. Бул жагында кыргыздар жашайт, бул жагында тажиктер жашайт. Кээ бир жеринде шахмат түрүндө чек араларыбыз бар. Негизи ошол жердеги элден да биз сурап көрдүк да, мындай. Эмне үчүн ушундай болуп атат десек, мына биз дейт буга чейин деле ушул ызычуулардын бардыгы качан башталды дейт, качан чек арачылар келип, чек ара аскерлери ошол жерге топтоло баштаганда башталды дейт да. Ага чейин биз эл дейт, карым катнашыбыз кенен дейт, биз тууган бир элдей болуп катышабыз дейт. Биз мусулман болсок дейт, мечитибиз бир дейт, бир эле мечитте намаз окуганбыз дейт, алыш кириş сода сатуубуз бир эле дейт. Анан негизи эле бунун түпкүлүгүн карай турган болсок, негизи Орто Азиядагы элдер бир тууган элдер. Дини да туура келет, башка жагынан дагы менталитети да окшош. Анан бул элдердин биригүүсүн каалабаган дүйнөнү бөлүп башкарам деген өлкөлөр бар. Мына ошолордун провокациясы деп билем. Алар ушунчалык саясат жүрүп атат, акырын бир келечектеги жаңжалдардын, уруктарын себеп койгон. Мына ошолордун мөмөлөрүн бүгүн алар алып отурат. Биз ошон үчүн муну кантип жеңебиз десе, биз кайра ошол ынтымактуу бир эл экенибизди, динибиз бир экенибизди, ой жүгүртүүбүз бир экенибизди, менталитетибиз мындай караганда, караңыз, сөз деле. Биз мындай жакшылап акырын сүйлөсөк, алар менен ортомчусуз деле түшүнөбүз да. Анан ошол себептен бул кайра ошо элдеги карым катнаштарды бириктириш керек. Биз ошон үчүн айтабыз, муну мамлекет башчыларынан гана кээ бир ошол эрчиме саясаттын айынан гана ушундай ызычуулар чыгып атат. Эгер өз алынча коюп койгондо биз камыр жумур болду да, эчак эле бир тууган эл болуп жашап калмакпыз. Ошон үчүн биздин кошуна өлкөлөрдүн мамлекет башчыларына ушундай бир саясий бир алсыздыкка, билимсиздикке алдырылып, баягындай бир провокацияларга алдырып, ошолорго эрчим болуп кетип атканы гана бизде тоскоол болуп атат да. А так мен ойлойм, бул эл батыл эле тил табыша алмакпыз. Андан көрө ооба бизге чек ара керек, чек араны такташ керек. Ал кээ бир жерден биз утулабыз, кээ бир жерден алар утулат. Кыскасы, чек араны батыраак тактап коюш керек, линияны көрсөтүш керек, болду. Ал жерге пограничниктер болобу, пост коебузбу, темир тартабызбы, же бир зымторлор тартып атабыз, траншея казып атабыз, ушулардын баарын токтотуш керек. Мен таң калганым, Европадан бизге Евросоюздан атайын чек араны бекемдөө үчүн каражаттар бөлүнөт да. А Европанын өзүнө барсаңызчы, жөн эле линия турбайбы? Эмне үчүн өздөрүнө тартпаган траншеяны, каспаган траншеяны же тартпаган зымторду бизге тартпага деп берип атат акчаны? Себеби Европа айтат, ал биз бир элбиз деп билет өздөрүн. Ошол себептен чек араны тактаган, бир линия чийип койгон. Бул жерден обед кылыңыз, завтрак кылсаңыз, наркы өлкөгө чыгып обед кылып келе бересиз. Түштөн. Бизде болсо тескеринче да. Эки бир тууган элди ушундай бир жаңжалдын үстүнө отурузуп койгондо бизде. Ошол себептен бизде да ошого өтүш керек. Эң негизгиси ооба мындай акыл данышмандыкка келип эле отуруп чек араны чечкенде коркпош керек. Ташиевдин ушул бир позициясы туура, биз сын айтып атабыз. Утулуп калган жерден. Бирок биз эмнени айтып атабыз? Жерге жер алмашса болот. Бирок жерге суу, жага окшогон жаратылыштагы байлыктарыбызды алмаштырган болбойт. Мына ушул жерде гана биз сын айтып атканыбыз болбосо, жерге жерди алмашып, кээ бир жерден утулуп, кээ бир жерде утуп, эртарак чечип, линия бул жерден деп чийип коюп, көрсөтүп коюп, анан кийин жай турмушка элин өзүнө кое бериш керек. Чек арада жашаган элдер эч качан жаңжалдашпайт бири-бири менен. Мына Баткенде болгон окуяда чек арадан кошунасы келип кошунасын атты дейсизби? Жок, Тажикстан тарапта айтып атат, жада калса ошол жерде чек арада жашаган тажик элдери да качып кеткен. Согуш болгон жерде. Ошол себептен элдин өзүнө койсо ал чек ара маселеси көтөрүлбөйт. Болгону чийип берип коюш керек. Могул жер биздики, могул жер сиздики. Чындыгында эле оор маселе экен абдан. Себептен ушу келип келип ушу жер дегенде эле
биздин каныбыз кызып ушундай күчөп кетебиз да. Эми могул азыркы болуп аткан окуялар боюнча кыскача да өзүңүздүн пикириңизди билдирип кетсеңиз. Мына азыр контейнер деп баягы видеодо жүрбөйбү? Анан азыр мына сиз да айтып калдыңыз, кесиптешим айтып калды, УКМКнын жетекчиси Камчы Кыдыршаевич ошол жака чыгып кетиптир дейт да. Эми ошондой фигурадагы, ошондой даражадагы адамдардын ушундай чекиттерге барышы бул өзү эле бир сигналдар да. Мындайча жакшы эмес сигналдар. Чоң эле сигнал. Жакшы эмес сигналдар. Жакшы эмес сигналдар. Бирок буга чейин эле Камчы Кыдыршаевичтин биз ушундай бир немеси бар эле, кайсы жерде чегара болбосун, бийликке келерде деле мурда депутат болуп жөн жаран болсо дагы биринчи военный кийинип алып, ошо чегарада жүргөн учурлары бар эле. Биринчи эле бара калат эле кокуй деп. Эми азыр деле мамлекеттик кызматта туруп, чоң кызматта. Мамлекетте экинин бири болуп турат. Анан мен барганым бир чети туура деп эсептейм. Ошо эгер кээ бирлер сындап атат, бул туура эмес, акылсыздык дегендер да бар. Бирок мен айтам туура деп. Себеби ошол жерге дем болот, күч болот, анан мунун барган максатын ачык жарыяласа. Мисалы үчүн билдириш керек да, өзүнүн коллегаларына алдын ала билдирип келгиле, мындай туура эмес деп бардык нерсени сүйлөшүү иретинде. Анан барып андай биз кээ учурда бир ачуу калтырып, алар провокация кылып атат, биз анда жол бербешибиз керек деген билдирүүлөр бир аз кооптуураак да. Бирок чегарага барып, ал жердин өзүнүн коллегаларын чакырып, жеринде чечип, маселени чечип коем деп аракет кылып атат окшойт. Эгер андай болсо, бул туура маселе. Эмне үчүн? Мен туура деп эсептейм тескерисинче. Руслан Бекназаров, Нур партиясынын, саясий партиясынын саясий кеңешинин төрагасы бизде мейманда. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча ушу биринчи блокту сүйлөштүк. Пикириңизге рахмат, биз менен болуп туруңуз. Бирок бизде жарнамалык блок болсун, жарнама. Андан соң иш күнүнүн кечи берүүсүнө кайтып келиңиздер. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Руслан Бекназаров, Нур саясий партиясынын саясий кеңешинин төрагасы жана ички иштер министринин экс жардамчысы, биз тышкы иштер министринин. Ички иштер болуп калыптыр негизи. ИИМ деп тышкы иштер министринин экс жардамчысы, кечирим сурайсыз, Руслан Бекназаров. Эми Руслан мырза, биз биринчи бөлүктү ушул чегара маселесин ардадык элек, экинчи бөлүктү убадалаштык мына мүлк маселесин көтөрөлү деп. Бул башкача айтканда менчиктештирүү 30 жыл мына баягы эле ошол эгемендүүлүк алдык. Дароо мына Акаевдин саясаты менен ошол эркин рынок, эркин базар экономикасына өтүп кеттик. Мүлктөрдү айрым гана бир уч адамдар ошону ээлик кылып калды дагы. Ошондон бери келаткан байлыктар, ошондон бери келаткан бир арман болду да. Эми жаңы бийлик экинчи бир кандай айтсам, экинчи толкун, экинчи дем күч берип атат бул нерсеге. Бир четинен экономикалык жактан алганда аргасыз деп ойлойбуз. Эми муну кылыш керек. Сиздин пикириңиз кандай? Ошол боюнча менин пикир билдирип аябай мындай ажиотаж болуп кетти, мынчалык калып деп ойлободум эле. Негизинен мамлекеттик мүлк, негизи бул мамлекет кимдики? Бул мамлекет Кыргыз элиники. Кыргыз элинин башына бийликтер эмне келет? Аларды Кыргыз эли жалдайт кадимкидей. Мисалы үчүн 5 адам чыгат кандидат болуп, сен арасынан сен бизге кызмат кылып бер деп арасынан бирөөсүн тандайт. Ошон үчүн бул мамлекеттин мүлкү, кен байлыктары, бардык байлыктар бул элдики болуп эсептелинет. Муну бийлик бизде ушуну бүгүнкү күнгө чейин түшүндүрбөйт да. Баягы мурдагы СССРдык жашоодон калып калган бир немеби, кайсы бийлик келсе эле мен келсем элди жыргатып берем, мен курсаңар ток кылам, мен силерди багам деп убада берет да. Бул туура эмес. Биз азыр кайсы заманда жашап атабыз? Кайсы системада жашап атабыз? Ушуну айтыш керек эле. Бүгүн бийлик эмне деп айтыш керек? Жок, мен силердин жакшы жашооңорго шарт түзүп берем. Силердин кен байлыгыңарды туура иштетем. Алардан түшкөн пайдаларды тегиз бөлүп берем. Андан сырткары силердин жашооңорду жеңил болушуна мыйзамдарды, туура мыйзамдарды кабыл алып берем. Жана силердин атыңардан эл аралык коомчулукка чыгып, силердин атыңардан шарттарды түзүп беребиз. Мына ушул эле бийликтин эмес. А бийлик келди дагы бизде мамлекеттик ишканалардын жоюшубуз керек деп атат да. Жеке колго бериш керек. Мамлекет начар башкаруучу экенин практика көрсөттү дейт да. Эми муну деген менин жеке пикиримде муну уят иш да. Мамлекет эл сени мамлекеттик башкар, бизди башкар, бизге шарт түзүп бер деп берип атса, мен колума келбейт экен да. Келбесе сен келбеш керек болчу. Биз ушуну айтып атабыз. Сен колуңан келбесе келбе.
Эми частный ошо мамлекеттик ишкананы жеке ишкер алып, өнүктүрүп кетип аткан болсо, кантип мамлекет өнүктүрө албайт? Ооба, биз билебиз, 2000ден ашык мамлекет ишкана бар бүгүнкү күндө. Азыр мына мүлк фонду жаңы жетекчи келип аракет кылып атса керек, бирок муну жеке колго берем деген туура эмес. Ооба, жараксыз болуп иштебей калган мамлекет ишканалар бар. Аны такыр жоюп салыш керек. Аны жеке ишкерге да сата албайсың, албайт аны. Жараксыз болуп калды, болду. Ал эми иштеп кете алат турган ишканаларды тескеринче ага кантип иштетсек болот деп мамлекет башкартыш керек болчу. Себеби жеке адам иштетип кете ала турган ишкананы кантип мамлекеттик ресурс, мамлекеттик бийлик колуна туруп иштете албасын. Тең шериктеш болсун, болбосо 51% алып калып издесин, кыргыз жарандардын арасынан ошого шериктеш издесин андан көрө. Шериктеш эмне үчүн мамлекеттин ишкана мамлекеттин кепилдигинде да шериктеш дагы сүйүнүп келет. Себеби мамлекеттин кепилдигинде мен акчамды салайын макул, пайданы мындай кылып көрөлү. Бөлүшөлү десе, ишкер дагы сүйүнүп келет эмеспи? Ошол себептен биз айтып атабыз, мамлекеттик ишканаларды жеке колго берем деген бул туура эмес. Мындайча айтканда, биз катуу айтып алабыз, катуу тийсе катуу тийди, акмакчылык бул. Колуңан келбесе, мамлекетти башкара албасаң, мамлекеттик ишканаларды башкара албасаң, аларды жөнгө сала албасаң, элдин жашоонун жеңилдете албасаң, элдин мүлкүнө туура мамиле жасай албасаң, аны эмне эл башкарам дейсиң? Биз шуну айтабыз да, андай кылбагыла да. Ошон үчүн мамлекеттик ишканаларды жеке колго берем деген биз түп тамырынан каршыбыз. Мүмкүн эмес. Бербеш керек. Канткенде мамлекет мыкты менеджер боло алат да ошол учурда. Мен айттым да, анда ошо жеке мисалы үчүн кинотеатрлар бир эсипсе да, мен студент болуп келгенде аябай бир аз иштеп турчу эле, андан кийин бир убакыт келди дагы каралбай калды да. Андан кийин мамлекет жеке колдорго берип, кинотеатрлардын бардыгын жеке колдорго өткүзүп бербеди, аукцион кылып сатып, иш кылса жеке. Анан азыр кандай өнүгүп кетти. Жеке ишкер ошонун арты менен байып кетти да. Эми ушуну мамлекет уюштура албайт беле. Биз анда мындай элди багам, кыйратам деген эмес, ушуну бир ишкерди эле мамлекеттин башына шайлап албайлы. Себеби элден түшкөн салыктан айлык төлөп жашап атат да. Эл жалдап атат мындайча айтканда. Ошол себептен мен ойлойм, билбейм, мен мамлекет кызматтарды иштеп көрдүм. Эгер көрбөсөм дагы айтпайт элем. Жада калса акырында мына айыл өкмөт башчысы болуп, бир айыл өкмөттү башкарып көрүп, бул чакка мамлекет. Ушундай мамлекеттин бийликтин күчү болот, иштетсе болот. Мен иштеген айыл өкмөттө 85% дотациялап отурган айыл өкмөт. Бир жылдык бюджети болгон 1 миллион 800 миң сом болчу. 1 миллион 800 миң сом. Бизде жер жок. Анан ушундай азыркындай мүмкүнчүлүк менен кантип мамлекет иштете албайм дейт билбейм да. Мисалы үчүн биз сырткы донорлор менен проектлер бар, жеке ишкерлер бар, ошо айылдын өзүнүн тың чыкмалары бар. Ошолордун бардыгын уюштуруп, мобилизация кылып отуруп, мына 2 жылда, мисалы үчүн биздин ошо 85% дотациялап отурган айыл өкмөт 2 жыл биринчи орунда берген жокпуз. Биринчи жылы 37 миллион сом тартып атабыз. Экинчи жылы 34 миллион сом тартып атабыз. Инвестиция кылып. Биз алгачкы ошо чөлкөмдөгү дотациялап отурган айыл өкмөттөрдүн алгач өзүнүн техникасы менен камсыз болгон айыл өкмөт болдук. Жада калса бизде баягындай сел коркунучтары көп ушундай аймакта. Жалал Абад областынын аралыгы 250 километр. Сел түштү, техника жетишпейт. Канча деген айыл бар, канча деген район, 8 район бар, аны жетишпейт. Биз ошо техникаларды сатып алып, ордуна койгон себептен эмчеси менен биз келишим түзөт элек. Жада калса биз кошуна айыл өкмөттөрдүн бардыгын өзүнүн техника менен тазалап, камсыздап турат элек. Алар бизге сарыаркасын коюп берет эле. Мен айтайын деген, ушундай дотация отурган айыл өкмөтүндө ушундай иштетсе болот турган болсо, мамлекет кантип иштете албайт? Мен аябай таң калат элем ушул учурда. Эмне үчүн айыл өкмөттөрдүн аябай сонун сунуштары барат эле, мамлекетке жетпейт, мамлекеттен кайра жооп келбейт. Эмнеге десе, биз ортодогу эле жанагы бийликтин немеси мындай түз башкара албай калган да, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым өтө күчөп кеткен. Эмне деп? Караңыз, айыл өкмөтүнө берди, жергиликтүү башкаруу мыйзамдарын кабыл алдык, толук ыйгарым укукту бердик, бардыгын. Эми айыл өкмөттүн үстүндө акимди отургузуп койду мамлекет. Аким иш кылбайт. Акимдин үстүнөн областка губернаторду отургузуп койду. Губернатордун үстүнөн министрликтер, өкмөт отурат. Өкмөттөн анан президенттин аппаратына отурат. Эми элестетиң, мен жөнөкөй эле айыл өкмөт катары бир сунуш айтсам, акимге жиберишим керек, түз чыга албайм эч кимге. Аким болсо бардын жыйнап областка губернаторго жиберет, мында көйгөй бар деп.
губернатор өкмөткө жиберет, өкмөт ал жерден президенттен кеңеш сурайт, президент администрацияга кайра чөткүн ушуна кетет. Бул эмне дегени? Ошон үчүн сен кандай менеджер болуш керек? Менеджер болом десе түз иштеш керек. Мен айттым, айлык өкмөттөр 453 айлык өкмөт бар. Анда жоюп салып эле акимдерди калтырбайсыңар, 40 аким. Бүт ыйгар мукту бербейсиңерби? Президенттин колунда да, администрация бардык колунда. Түз эле акимдер менен иштебейсиздерби? Ошол эле министрлик эмне иш кылып атат? Мисалы үчүн айыл чарба министри эмне кылып атат? Башка министрликтер эмне кылып атат, мен билбейм. Мен ошону эле айтчу болчумун, силер эмне кылып атасыңар? Биз айыл өкмөттө канча жүгөрү себиш керек, канча буудай кылыш керек, кандай жерлерибиз бар, мунун баарын биз өзүбүз кылып атсак, силер эмне иш кылып атасыңар дейт. Суу чарбачылык эле калтырып коюш керек дегенде сунуштар. Суу чарбаны эле биз өзүбүз кылып атпайбызбы? Алар бул жактан баргычакты, ал жерде насос бузулуп калат, башканасы болуп калат. Тем более айыл өкмөттүн эсебинен эле, бюджеттин эсебинен биз аларды айлык төлөп берип, суун төлөп берип, өзүбүз чыгарып, өзүбүз оңдоп калабыз. Ал болгон акчаларын жыйнашат, болду. Билбейм, мунун бардыгын ырас өткүзүп берип, ушундай бир аймактык көз карандыбызга чыгарам дейт турган болсо, ушундай кылыш керек эле. Эмне дегенде, мисалы үчүн Аксы районунда 11 айлык өкмөттүн бир шаар бар. Караңыз эми. Кээ бир айлык өкмөттөрдө кен байлыктар көп жайгашкандыгы анын бюджетинен 5 миллион, 6 миллион акча иштетилбей калат. Ошол убакта кошуна айлык өкмөтү 2 миллион сом менен отурат. Бул дагы адилетсиздик да. Андан көрө районго берип койсо ошол бийликти, илгерки райондук кеңеш бөлгөндө теңдештирип коймок. Ошого окшогон нерсе, эгер мамлекет чындап эле элге жакын болом, иштерди өз убагында алып барам, жана эффективдүү бир иштейм дейт турган болсо, анда ортомчу органдар жоюш керек. Жоюш керек. Борбордоштуруш керекпи же борбордон алыстатыш керекпи? Башкача айтканда борбордоштуруш керек. Эркиндикти болбосо жок, эркиндикти берип салсак, бул менин жеке пикиримде туура эмес. Негизги ырычак бийликтин өзүндө болуш керек. Мисалы үчүн ар жердин өзүнүн Робин Гуду чыгышы мүмкүн, ар жердин өзүнүн герой, батырлары чыгышы мүмкүн. Бул мамлекеттүүлүк үчүн коркунуч бар. Ошон үчүн эгер кандайдыр бир нааразычылык болуп турган болсо, мамлекеттүүлүккө шек келтире турган болсо, ал кызматкерди мамлекет башчысы оңой эле жумуштан алып, алмаштырып коя турган ырычак болуш керек, эгер мамлекет болобуз десек. Эми ушул жагдайдан бир суроо пайда болот, албетте муну сизден сурашым керек болуп калды. Сиз үчүн Руслан мырза мамлекеттүүлүк деген түшүнүк эмнени туюндурат, эмнени түшүнөт сиз үчүн? Мамлекеттүүлүк деген эмне? Мамлекеттүүлүктүн өзү негизи бүгүн дүйнөлүк мындай масштабта караганда мамлекеттин эң негизги бир белгиси бул анын күч экен да, куралы. Ансыз мамлекеттүүлүктү эгемендүү мамлекет катары башка өлкөлөрдүн таанышы кыйын экен. Биз көз каранды болуп өтүп атабыз да, мисалы үчүн бир көз карандысыз бир иш кылалы дейт турган болсок, бизди көзөмөлдөп турган мамлекеттер бар. Биз өзүбүз эгемендүүбүз, өз алдынча иш кылабыз дегенибиз менен ар бир ишибизди барып кеңешип турабыз. Эгер ал иштерибизди кеңешпей турган болсок, эмне кылат десе, алдын колунда ырчактар бар. Мен колумда мынча мигрантым жүрөт. Мен момча деген келишимдерди түзүп койгом сен менен, аларды аткарбай койгом, же болбосо сен менин алдыман монча милдеттен мени алгансың. Ошону аткарышың керек болот дейт да. Ошон үчүн чындап эле мамлекеттүүлүк, эгемен мамлекеттүүлүк, көз карандысыз мамлекеттүүлүк болом десе, Кыргызда аябай жеңил бул. Ишенип коюңуз. Кыргыз менталитети өтө бир башкача, башка элдерден айырмасы, мындай эркиндик бар. Анан эгер бийлиги адилеттүү болсо, бийлиги элге жакын болсо, жана ачык болот турган болсо, мындай колдой турган элди дүйнө жүзүнөн таппайсың. Ишенип коюңуз, Кыргыз эли дүйнөдөгү эң бай эл. Мен Японияда иштеп келдим бир жыл. Андан сырткары Кытайга, Россияга эки жактара көп чыгып көрдүм да, мындай омбудсмен иштеп жүрдүм, как раз айтып атпайсызбы? Ошондо Казакстандын айылдарын кыдырган учурлар болгон. Кыргыз элиникинде жашоо бир да жерде жок. Мен Японияда иштеп жүргөндө мен ошо агайым бар эле менен тең. Мен ушул айтат элем, эгер сен Кыргызстанга барсаң, мага конокко. Менин туугандарым сага бир козу соет деп айткандан уялып, тоок же бир үндүк соет деп айтсам ишенбей койгон. Койчу, ар бири тоок үндүк соет турган мүмкүнчүлүгүңөр барбы силердин депчи. Анан ар биринин бир 2-ден 3-төн участогу бар. Ылайдан болсо ham кепе кылып бир 2 үй бөлмөлүү үй кылып алган десек да ишенбейт эле. Койчу, ар биринин ушундай участогу барбы? Ана силердин элиңер аябай бай экен да дейт. Кийин анан ал бул жака бир келип кетип барып мага таң калып айтып бергенде, силерде акыркы үлгүдөгү машиналар бүт силерде турбайбы деп. Мен айтайын дегеним, чынында элиң бай,
элиң патриот, элиң мекенчил, элиң эркин эл, бирок мамлекет башчылары бир ушул элге татыктуу бир башчы шайлана албадык да. Биз чыныгы мамлекеттүүлүктү көрө турган элбиз, эгемендүүлүктү көрө турган элбиз да. Тескерисинче башкаларга үлгү боло турган элбиз. Болгону мындай элди пайдаланыш керек. Мамлекет жакыр болгон үчүн, мамлекеттик бюджети аябай начар болгон себептен, же мамлекеттик башкарууну уюштура албагандыгынан биз ушундай бир сырттан караганда ушундай сездебиз. Бирок биздин элдин ичинен жашоосун көргөн кайсы мамлекеттин жараны болбосун, кыргыздар бай жашайт деп айтып кетишет. Аллага шүгүр бизге ушундай элди берген экен. Мисалы үчүн митинг, пикеттик өткөзөсүңөр бизге претензия болот эмеспи? Японияда күнүгө митинг болот. Казан аяк табактарды алып чыгарып кытырат, ушунтеле жолдордо митинг болот аткан. Эмне десе, мен айлыгымды көбөйтүп бер, мен тигими кылып бер, муну кылып бер, жеке өздөрүнүн маселелерин, көйгөйлөрүн көтөрүп чыгат. Кыргыз качан ошентип чыкты? Кыргыз ону жерди сатпачы, элди атпачы, кенди сатпачы, туура иштетчи, башка маселе көтөрбөйт. Мен курсам той кылып бер деп эч качан мамлекет эл көтөрбөйт. Азыр мына кымбатчылык кандай болуп турат? Бирок мамлекеттен талап кылган жок да. Мен курсам ач калды, мен ач калдым, минтип калдым, тигинтип калдым деп домат кылган жок да. Ушундай эл менен чыныгы мен үчүн ушу мамлекеттүүлүк, ушу мамлекет чыныгы мамлекеттүүлүктү мен элден көрөм да. Болгону мамлекеттик башкаруубуз ушу мен көрүп аткан мамлекеттүүлүктү көрсөтө албай аткан өкүндүрөт да. Руслан мырза, азыр мына акыркы мүнөттөрүбүз калды окшойт. Бизге бир маселеге көңүл бургубуз келип турат. Ошол Кыргызстан жана ошо биздин эл аралык мамилелер. Сиз жогоруда бир белгилүү эле бир Кремль деле айттыңыз, анык эле ошол Кремлдин көрсөтмөсү менен, жолдомосу менен жүрөбүз, ошол жака барып келмейинче бир сыра учурашып келмейинче өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзө албай атабыз депчи. Аны менен катар мына Кыргыз-Тажик чек арасынан кийин, ошол козголгондон кийин көбү мындай бир карасак башка бир боордош элди, башкача айтканда түрк мамлекеттин жана түрк тектүү, түрк тамырдуу элдердин бирикмесине карап калышты. Жада калса азыр камакта отурган Молдокматов жеңиш дагы ошол Туран партиясын түздүп негиздеп, жана Кукурьянов дагы ошол жака кирип кетти, билесиз. Кандай өз ыйлаштасыз ушул бирикмеге? Канчалык мүмкүн? Бул жерде ким менен алака түзүшүбүз керек? Караң. Мен жеке пикиримде өткөндө Латиницага өтүш керек деп пикир билдирсек, бизде төрөмө эстеп атат да, көнүп калган адамдарчы. Караң, Кыргызстан менен ким калды? Россия менен Кыргызстан калды. Кошуна өлкөлөр гана, Казакстан өтүп атат, Өзбекстан өтүп атат. Латиница менен каяка чыгып атат десе, биз андан ары чыгып атабыз. Тама бизге тааныш болот. Бул бир. Экинчиси, ушул Латиницага өтүү үчүн эле убагында бул жашыруун эмес, Туркия мамлекети билим берүү тармагына $2 миллиард бөлүүгө даяр экенин билдирген. 2010-жылдары мына революциядан кийин эсимде менин. Биз ушуну кабыл ала албай койгонбуз. Биз азыр айтып да, расходтук акын табасыңар, эмне кыласыңар депчи. Ушундай бир элдер бар, бизди бир тууган эл деп билет. Ал кандайдыр бир амбициясын же бир бизди көз каранды кылып өзүнө жашайын же бир көз каранды кылбайын деген ойдо эмес. Мен айтайын дегеним ошол эле Түркия. Кечеги окуяларда кандай болду? Түрк жарандары, Түркиядагы мекендештер, Казакстан, Өзбекстан аябай колдоп чыкпады. Негизи бул бир жагы биз баягы провокацияга алдырбай туура саясат жүргүзгөндүгүбүз болду да негизи. Анан Турция Эрдоган өзү биздин президент менен байланышты. Жана расмий визит менен келип кетүүнү сунуштады. Ошол эле учурда бир жума өтпөй Россия чыгып атат. Ага чейин биздин президентибиз Россия бизди кабыл алып койсо экен деп жаңы президент болуп шайлангандан кийин канча отурдук? 2,5 ай отурдук. Көпкө күттүк. Колко 29 январда жолугат экен деп, расмий сапар менен барат экен деп коюп, сапар болбой калып, Россия чыгып болбой тандай деп коюп, мартка чейин күтүп отурбадык. Эми Түркия чакырганда Россия өзү чыгып атат. Келип кетпейсиздер. Баргандан кийин мурда минтип көңүл бурбай кылган болсо, бул жолу кучактап, аузуна таптап, аябай сонун узатты. Мен айтайын дегеним, ушул учурдан пайдаланып эле биз мындай ар жакта да көрө билип, ошолор менен мамиле түзгөнүбүз жакшы болмок. Себеби кичинекей кыргыз эл бул жакта миллиард Кытай турса, бул жакта миллион деген Казак өлкөсү турса, Өзбекстан турса, кантип эле биз жашап кете албайбыз?
ошол эле баардык тармакта экономикалык болобу, же военный болобу, же аскердик башка тармактардын баардык тармагынан ошо Түркия жардам берерин билдирген, расмий билдирген. Ошону пайдаланыш керек болчу. Менин оюмча эмне үчүн токтоп калды? Бул эми азыркы бийлик жетекчилиги өзү жооп берсин. Ошон үчүн менин жеке пикиримде биз чыгышыбыз керек эле. Россиянын көзүн карап отурбастан нарыга чыгыш керек. Түркияга чыгыш керек, Европага чыгыш керек. Керек болсо океандын нарыктарына чыгыш керек. Сүйлөшүүлөр жүрүш керек. Биз эгемендүүлүк көз каранды өлкөбүз да. Деп алып эле анан бирок мамлекет жетекчилер көз каранды экенин мен өкүндүрүп билет. Мен ошон үчүн президенттик аппаратта иштеп көрдүм. Эмне тоскоолдуктар болот деп. Кээ бир тоскоолдуктар бар да. Бизде бир гана нерсе жетишпейт, эрк жетишпейт. Коркот. Бийлик алган адам бийлигин жоготуп койгондон коркот. Мына ушул нерсе. А тескеринче, эгер ошондон коркпостон эрктүүлүккө барып, элге ачык чыгып, момундай маселе болуп атат. Момундай болот келечекте. Мен ушуга барган жатам. Силер мени колдоп койгула дейт турган болсо, эл кантип колдобосун? Мисалы үчүн мен жеке өзүм деп айтылам. Эгер ошентип бир чечкиндүү адамдарга барат турган болсо, колдоп бербегенде биз колдогондо ким болот? Колдоп беребиз. Ошон үчүн эч кимден коркуштун кереги жок, чыгыш керек. Мына Россиянын таасиринен ары чыгыш керек деп ойлойм. Уят өткөндө расмий, анан расмий, анан мамлекеттик тил деп эки тилди кармап отурабыз. Бизге бир тил жетиштүү. Латинцага өткөнгө да аракет кылышыбыз керек. Мунун баардыгын азыр кармап турган, мен ойлойм, Россиянын саясаты болуп атат. Коркпостон эле азыркы бийликке биз ушундай бир суранат элек, коркпостон эле аракет кылсын. Бийлик алып келиш, алып кетиш, бул кыргыз элинин иши да. Биз 4 бийликти алмаштырып койбодук бул. Орус элине каршы эмес, Орусия саясатына. Орус эл кантип элге каршы болушу мүмкүн эмес. Ошо Тажикстан менен эле эмне үчүн биз жек көрөм? Мен айтпайм, тажиктер бир мусулман элдер. Анын бийликте турган адамдардын саясаты. Саясат бул башка маселе. Ошон үчүн мынага айтып аткан сөзүбүздө биз улутчул экен, же бир орустарга каршы экен деген түшүнүк болбош керек да. Тескеринче. Руслан мырза, эми жыйынтыктоочу суроо болсун. Эми биз чегара маселесинен баштап тиги көп маселе талкуулап кеттик. Сиз менен маек куруу да кара кызыктуу экен. Эми келечекти кандай көрөсүз? Кыргызстан жана келечек ошо боюнча сиз келечекте ишенип койгонбуз. Мен муну мурдатан айтам, жана өзүмдүн теңдүү балдарга да көп айтам. Келечекте Кыргызстан керек болсо биз жана түрк тилдүү элдердин биригүүсү боюнча да чоң сөздөр айтылып атпайбы? Ушунун да ана башында Кыргызстан туруп калышы мүмкүн. Ишенип коюңуздар. Жана кайсы өлкө болбосун, дүйнөнүн биз суктанып аткан азыр өлкөлөр келечекте Кыргызстанга суктанат. Ишенип коюңуз. Мен буга бир бөркүмдө ишенем. Эмнеден ишенем? Себеби биздикиндей кыска тарыхта ушундай бир чоң тарых жараткан, маанилүү окуяларды жараткан бир да өлкө жок. Бир да кошуна өлкөлөрдүн баарын карап көрүңүз. Биз башыбыздан нелерди гана өткөзгөн жокпуз. Революцияларды өткөздүк. Улуттар алар жаңжалдарды өткөзүп атабыз, кошуналар менен ушуларды өткөзүп атабыз. Кыскасы биз такшалып баардык тарабынан мындай такшалып бараткан мамлекетпиз да. Баардык сыноолорду көрүп бараткан мамлекетпиз. А башка мамлекеттер биздеги келген сыноону көрө элек эле. Көргөндө кандай болуп кетет мен билбейм. Бирок кыргыз эли ар дайым ошол сыноолордон татыктуу өтүп атканын мен таң калтырат да. Вроде бардык эле, ой, ызычуу болуп кетти Кыргызстанда, бүттү Кыргызстанда башталды дейт. Бизде 3-4 күн эле. Андан кийин эле баягы жай туруш менен бирөөнү алып келип коюп коет, болду иште, сен деп коюп кетип калат кайра элечи. Анан ачуу келип калгандан кайра келет да, кайра урат, кайра башкана отурсуп коет да. Мен оюмча ушул сабак болуп атат да, кийинки келген бийлик улам сабак алып атат да, кантип албасын. Азыркы бийликте эле ушундай куугунтуктарды көрүп, элдин колдоосу менен келген бийлик да. Аны кантип унутуп калсын? Эгер унутуп калып турган болсо, азырынча жаң келди, аракет кылып атат, көрүп атабыз, кумтөр маселеси, башка маселелер боюнча биз кээде сындап барып анан элдин байлыгын табаша баштаганда колдоп кетип атпайбыз буларды. Кийин да колдоп беребиз. Бирок ушул нерсени мындай аша чабып, колдоону туура эмес түшүнүп аткан болсо, ордуна да коюп коет кыргыз эли. Ошол себептен ишенип коюңуз. Кыргыз эли дүйнөгө бир үлгү болуп турган бир жашоону алып келет. Кудай берсе алып келет. Тажрыйбабыз мол деңиз. Өтө мол. Бышып келатабыз. Анын үстүнө биз жаштарды да көрүп атабыз да. Биздикиндей жаштар бир да өлкөдө жок, ишенип коюңуз. Эркин сүйлөгөн, эркин айткан, түрмөсүнөн коркпогон, бийлигинен да коркпогон, элдин алдына чыгып бере ала турган, төшүн тозола турган жаштарыбыз өтө көп.
Мына мен өзім муун эле карасаң, кандай жастар. Булардын убагы келет да, кантип келбесин. Алла Тааланын чеченип койгон убактысы бар. Бийлигине ким тырышпасын, убакыт деген бар. Баары булар бир кезде эл башына келет. Ошого карап да кайтам. Бизде активисттер көп. Ал көз караш кээ бир маселелерде келишпей калат, бирок мамлекеттүүлүккө келгенде, мамлекеттин аброюна, мамлекеттин келечегине, мамлекеттин эртеңине келгенде биз бир пикирде кармана алабыз. Жақсы сөздер айтып кеттіңіз. Нур партиясының, саяси партиясының саяси кеңешінің төрағасы Руслан Бекназаров бізді қонақта болды. Абдан ишенимдүү, дымактуу сөздер айтып кеттіңіз. Ушуна меймандарыбыз көп келип турса деп биз дагы чакырганга аракет кылалы. Чакырууларга келип турабыз, байланыштыралы. Кийин көрүшкөнчө. Кыргызстандагы топ 5 экологиялык маселелер боюнча кесиптештирүү сюжет даярдады эле. Ушул экология маселеси экономикадан дагы алдын турарын баарыбыз анык түшүнүп турабыз. Ушул жерлер, ушул гендер, ушул суулар, ушул чарба, ушул аба эртеңки кайсы муунга эмнени калтырып кете алабыз деген суроону тез-тезден силерге эскерткен аракет кылып турабыз. Ошон үчүн ушул сюжетти дагы бир жолу көрүп койгула. Келиңиздер. Биз дүйнөдөгү эң мыкты мамлекетте жашайбыз жана башка өлкөлөрдүн бардыгы бизге көз артышат. Достор, дал ошондой болот. Биз буга ишенебиз. Бирок биздин коос өлкөбүздө бүгүнкү күндө көңүл бурууга арзый турган көйгөйлөр бар. TV1 KG каналында Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрү. Глобалдык жылуулук тамаша эмес, бул чындык. Шаарда жай кандай ысык экендигин байкадыңызбы? Адамдар гана эмес, мөңгүлөр жана дарыялар кыйналышат. Кыргызстан суу ресурстары менен белгилүү. Они очевидны за последние, наверное, акыркы 30-40 жылдан бери билинип турат. Ал Тургай шаарынан көрүнүп турат. Биздин тоолордон карасаңыз, мөңгүлөр азыраак болуп калды. Аянты кыскарган. Кыш жумшак болуп калды. Жаан-чачын менен бир нерсе болуп жатат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп жатат. Демек, тоолордо көп жылдык кар жана мөңгүлөр аз болсо, дарыялардын агымы өзгөрүлөт. Жаан-чачындар да буга кандайдыр бир деңгээлде таасир этет. Мунун бардыгы кайрадан чөлдөшүүгө алып келет. Климат ысып, жылуу болуп кетти. Осадки дождевые тоже как-то на это влияют. То есть все это опять же вместе выливается в то, что вот как вы называете опустынивание как бы. Биз жалпы чындыкты айтпай эле коелу. Таштандыларды таштабаш керек. Акыркы учурда бүтүндөй интернет коомчулугу көйгөй жөнүндө сүйлөп жатканына кубанычтабыз. Биринчи жолу таштандыларды сорттой турган контейнерлер орнотулушту. Жергиликтүү активисттер таштандыларды чогултуу боюнча жарыштарды уюштура башташты. Мы провели первую в Кыргызстане. Биз Кыргызстандагы биринчи плогинг акциясын өткөрдүк. Плогинг бул чуга бара жатканда таштанды чогултуу. Европада көбүрөөк аң сезимдүү адамдар жашагандыктан, эмне үчүн биздин чуркообузду шаардын жана өлкөнүн пайдасы менен айкалыштырбайбыз деп ушундай чечимге келишкен. Ал жерде бул кыймыл күч алууда. Бизде дагы адамдар чыга башташты. Таштандыларды баштыкка чогултушат. Машыгуу учурунда бир нече мүшөк таштанды чогултса болот. Башкача айтканда, биз денебизге гана эмес, жерибизге, өлкөбүзгө, шаарыбызга да пайда алып келебиз. То есть приносим пользу не только своему организму, но и также нашей земле, нашей стране, нашему городу. Баса, Грузия буга чейин пластик колдонуудан баш тарткан. Кантсе да таштандыларды сорттогон эмес, аны чыгарбаган адам туура кылат. Фрунзе бир кезде Советтер Союзундагы эң жашыл жана таза шаар деп эсептелген. Бүгүн бактарактар тездик менен кыскарууда. Бактарактар гана эмес, Кыргызстандын жайыттары дагы жабыркап жатышат. Первый раз на Сомкуле лет 20 назад. Сомкөлдө биринчи жолу мен 20 жылдай мурун болгон элем. Боз үйлөр талаа жана токой менен курчап тургандары эсимде. Азыр барсам, бир тал чөп өспөгөн чоң бош жерлерди көрдүм. Өсүмдүктөр калыбына келгенге жетишпей калышат. Анткени ал жерде жылдан жылга мал жайылат. Ни одной травинки не растет. А если, там хочется сфотографировать какой-то цветок, его еще надо поискать. Акыркысы өлкөбүздүн сыймыгы, сулуу акыл берстин азаюусу. Жыл сайын мышыктар азайып жатат. Биз дүйнөнүн эң кооз өлкөсүндө жашайбыз жана башка өлкөлөрдүн бардыгы бизге көз артышат. Ошондой болот, достор. Келгиле, биргелешкен күч аракеттер менен Кыргызстаныбызга кам көрөлү. Бүгүн ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
жаратылышты коргоо жана айлана чөгөт. Мен сизге дагы бир жолу айтып берейин анда болсо. Эртең 5-июнь, бүгүн 4-июнь, аптанын 5-күнү эртең биз эфирге чыкпайбыз. Бирок ошого карата 5-июнь эртең бүткүл дүйнөлүк жаратылышты коргоо күнү белгиленет. Ошондуктан экономикадан алгач экологиялык маселелер өзгөчө бир орунда турат. Биз адам баласы үчүн, өзгөчө Кыргызстан үчүн ушул жер суулар, ушул гендер бардыгы өткөлү, бардыгы өтүп кетет. Бир гана биздин кийинки урпактарга кандай жер планетасы, кандай Кыргызстанда калтырабыз деген суроодо албетте чоң иштер жүргүзүлүп келет. Кыргызстан ушул экологиялык келишимдер боюнча бүткүл дүйнөлүк келишимдерге колун коюп, ошол тармакта ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Кимдер экенин мен тааныштырып кетейин. Андай болсо Кыргыз Республикасынын ÖKM'дин өзгөчө кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана Божомолдо департаменти талдоо жана Божомолдо башкармалыгынын башчысы УДАС адаптация эксперттик группанын өзгөчө кырдаалдар сектору боюнча эксперти Даурбек Сакыев жана Токой чарбасына парник газдарын инвентаризациялоо боюнча АДИС УДАС медитация эксперттик группанын Токой чарбасы жана био әртүрлүүлүк сектору боюнча эксперт Жолдош Бекбосон уулу. Айтып кеттим окшойт. Эми жөнөкөйлөтөлү биринчи сизден баштасак, андай болсо ошол сиздердин УДАС адаптация эксперттик группанын ишмердүүлүгү эмнеге негизделген, кайсы максаттарды, кайсы маселелерди чечүүдөсүздөр? Чоң рахмат. Алгач биз жалпы ушу улуттук деңгээлде аныкталган салымдар жөнүндө, процесси жөнүндө айтып кетсем, 2015-жылы Кыргызстан парник газдарын азайтуу боюнча улуттук деңгээлде аныкталган салымдарды даярдаган. 2019-жылы октябрь айында Кыргыз Республикасы климаттын өзгөрүшү боюнча Париж макулдашуусун ратификациялаган. Бул улуттук деңгээлде салымдарды, аныкталган салымдарды бул Париж макулдашуусунун негизи болуп саналат. Узак мөөнөттөгү максаттарга жетүү үчүн негиз болуп эсептелет. Анан ушу бардык өлкөлөр өзүнүн улуттук деңгээлде аныкталган салымдарын ар бир 5 жылда тапшырып туруш керек. 2025-жылы Кыргызстандагы ошол өзүнүн ушул улуттук деңгээлде аныкталган салымдарын дагы тапшырып, 30-жылга дагы өзүнүн атайын иш-чаралары дагы кошулган пландарын ошо тапшырыш керек да. Анан ноябрь айында, октябрь айында Улуу Британия өлкөсүндө Глазго шаарында 26-чы чоң конференция болот. Ошол конференцияда ошо Кыргызстан өзүнүн ошо улуттук деңгээлде аныкталган салымдарын ошол жерде маалыматтарын билдирет. Ушул Кыргызстан кандай салым кошуп жатат экендигин билип кетсек мүмкүнбү? Мындай сандар менен же болбосо жалпы түшүндүрмөсүн берип кетсеңиз. Эми түшүндүрмөсүн айта турган болсок, ушул Париж макулдашуусу боюнча бардык өлкөлөр ушу жалпы глобалдык жылууланууну ушу индустриалдык деңгээлге чейин 2 градуска азайтуу, 2030-жылга чейин ушу абага заттарды жана парник газын азайтууга 1,5 градуска 2 эсе азайтууга ушундай максаттарды койгон. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүнүн ушу улуттук деңгээлде аныкталган салымдарын айтып кете турган болсок, ушу бардык секторлордо, ушу энергетика секторунда токой жана био ар түрдүүлүк өзгөчө кырдаалдарга суу ресурстары боюнча ушу өзүнүн мындайча айтканда иш-чара пландарын аныктап, ошо иш-чара пландарын ошо мен айткан Глазго шаарындагы конференциядагы ошол жерде презентация кылат. Ошол кезде ошол жерде ошол бардык өнөктөштөргө өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр ошол жерде ошол маалыматты менен бөлүшүп, анан ошол жерде ошол талкууланат да. Кыргызстан өзүнүн мындай салымы деген өзүнүн сунуштамаларын киргизе алабы? Ошондой чогулуштарда. Ошо азыр ошол негизинен ошо Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын атайын долбоору бар. Бул климаттык келечек деген, орусча айтканда климатическая перспектива. Бул ошол долбоорун алганда жана өнүгүү
өнөктөш партнерлор ушул процессти колдоп келатышат бүгүнкү күндө. Анан ошол процесстин ичинде биздин экономика жана финансы министрлиги ошо атайын жумушчу топ түзгөн. Ошол жумушчу топто, эксперттик топто ар бир министрлик, ар бир сектор, жана мен айткан секторлордун бардыгы ушул өзүнүн иш аракеттерин пландаштырып, анан ушу улуттук деңгээлде аныкталган салымдарга киргизип, ал жерде ушу өзгөчө кырдаалдарды азайтуу, мисалы аба ырайыга болгон байкоолорду жакшыртуу, жана байкоо сеть деп коебуз, сеть наблюдения, ушул байкоо тутумдарын өнүктүрүү, мына жер деградациясын азайтуу, же болбосо мисалы эми өзгөчө кырдаалдарга айтып кете турган болсок, эгер мына цифраларды айтып кетейин, мисалы климаттын өзгөрүшү менен мына 1991 жылдан баштап 2000 жылга чейин статистикалык, орточо статистикалык жылдыкты алсак 123 өзгөчө кырдаал катталган. Ал эми 2001 жылдан баштап 2013 жылга чейин уже 235 өзгөчө кырдаал катталган. 2011 жылдан баштап 16 жылга чейин 5 жылдыктын аралыктын ичинде 313 өзгөчө кырдаалдар катталган. Бул эмнени айтып келет? Бул өзгөчө кырдаалдардын жылдан жылга өсүшү тенденциясы бар да. Эми буну дагы ушул биз ошо адистер дагы, илимпоздор дагы ушул климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып, анан ушуга байланыштуу атайын Кыргызстандагы өзүнүн алдын ала иш-чараларын, ушу климаттын өзгөрүшү менен адаптация иштерин, иш-чараларын иштеп чыгууга максатталган чоң документ да. Жолдош Бекбосун уулу Токой чарбасындагы парник газдары боюнча инвентаризация боюнча адис экенсиз. Ошонун ичинде УДАС митигация эксперттик группанын мүчөсү. Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр эмнеге негизделген? Эмне үчүн жанакы ошол сиз айткан парник газдары көзөмөлү салуу, аны басаңдатуу маанилүү? Мен кесиптешим айтып кеткендей, азыр ушул жанагы мамлекет улуттук деңгээлде аныкталуучу салымдарды жаңылоо процесси жүрүп жатат. Бул процессте эки негизги чоң эксперттик топ түзүлгөн. Бирөө болсо жана жогоруда айтып кеткендей адаптация группасы, экинчиси болсо митигация группасы. Биз болсо ошол митигация багытында иш алып барып жатабыз. Митигация деген эмне дегенде бул ошол климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу, жөнгө салуу. Башкача айтканда ошол абага бөлүнүп чыгып жаткан парник газдарынын көлөмүн азайтууга багытталган иш-чаралар. Анан биз болсо эксперттик группада ар бир тармак боюнча адистер бар. Жалпы 5 сектор бар анын ичинде. Энергетика сектору, өндүрүш процесстери сектору, токой чарба жана башка жер түрлөрү сектору, андан тышкары таштандылар өзүнчө бир сектор болуп түзүлөт. Ушул ар бир сектордун ичинде биз азыр баардык кызыктар тараптар менен чогулуштарды, кеңешмелерди өткөрүп, алардын ой пикирлерин топтоп, ошонун негизинде ушул жанагы парник газдарынын көлөмүн азайтуу боюнча көп иш-чараларды мерчемдеп жатабыз. Мисалы үчүн энергетика тармагын ала турган болсок, ошол эле энергия эффективдүүлүктү жогорулатуу, электр энергиясынын жана жоготууларын азайтуу, ошондой эле жанагы калыбына келүүчү электр булактарын өнүктүрүү, мисалы үчүн суу энергиясын, күндүн энергиясын, шамалдын энергиясын ушул тармактарда өнүктүрүү боюнча иш-чараларды мерчемдеп, жана ошол иш-чараларды жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында биз жана парник газдарынын көлөмүн канчага азайтабыз. Ошону биз эсептөөнүн үстүндө жумуш алып барып жатабыз. Анан ушул 5 сектордун ичинен өзгөчө баса белгилеп айта кетүүчү бул токой чарбасы сектору болуп эсептелинет. Себеп дегенде калган 4 сектор бул парник газдарын бөлүп чыгаруучу сектор болуп эсептелсе, жалгыз гана ушу токой чарбасы жана көпчылдык өсүмдүктөр бул парник газдарды абадан өзүнө сиңирип алып, алардын абадагы концентрациясын азайтат да. Анан буга чейин парник газдарынын инвентаризациялоо жумуштары жүрүп жаткан. Ошол жумуштардын жыйынтыгына токтоло турган болсок, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин мамлекет жалпысынан болжол менен бир 16 миллион тонна парник газдарын абага бөлүп чыгара турган болсо, бир жылдын ичинде акыркы жылдары.
ошол 16 миллиондун 60%-ын биздин токойлор жана көпчылдык өсүмдүктөр кайра сиңирип алып атат да. Бул аябай чоң потенциал болуп эсептелинет. Ошондуктан дагы ошо токой тармагы абдан бир чоң мүмкүнчүлүктү берет климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө. Ошол эле жанагы эл аралык келишимдер шарттарын аткарууда жана ошо жалпы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө бөгөт коюуда абдан чоң ролду ойнойт да. Бүгүнкү күндө ошол демек мен мындай бир жалпак өзүм үчүн түшүнгөн болсом токой чарбачылыгын өнүктүрүү ошол жак демек ошол парник газдарын зыян газдарды башкача айтканда өзүнө сиңирип 60%-га чейин өзүнө сиңирип алат. Дүйнөлүк деңгээлде бир көрүнөлүк жыйынтык экен да бул жалпысынан айтканда. Демек токой чарбасын өнүктүрүш керек деген сөз. Токой чарбасын сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин токойлорду биринчи кезекте сактап калышыбыз керек. Анан ошол токойлордун көбөйүүсүнүн үстүндө иш-чараларды алып барышыбыз керек. Ошол иш-чаралардын баары азыр жаңыланып жаткан улуттук деңгээлдеги салымдарга бүт баары киргизилди да. Киргизилип, атайын эсептер жүргүзүлүп атат. Эми бул жерден мен да кошумчалап кетейин өзүмдүн кесиптешимдин Жолдош мырзаны. Бул жерден бул жалгыз ошо бир тармак эмес, баардык тармак менен комплекстүү түрдө жасалаткан алдын ала иш-чараларда ошо климаттын өзгөрүшү менен байланыштуу. Бул жерден эми айтып кете турган болсок, суу ресурстары боюнча дагы, энергетика боюнча да мына Жолдош мырза айтып кетти. Ушулардын баардыгына алдын алуу, ошо климаттын өзгөрүшүнө алдын ала даярдык, адаптация көрүү, то есть алдын ала мындай бир иш-аракеттерди ошо Кыргызстан өзүнүн деңгээлинде ошо мисалы ошол эле таштандырууларды башкаруу, айыл чарба же болбосо жерди пайдаланууда системалык өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жерде ошон менен ошол жерде иш-чараларды иштеп чыгуу, андан кийинки анан өзүнүн улуттук деңгээлде ошо биздин программа катарында ишке ашырып биз ошолго умтулушубуз керек, максатта коюшубуз керек да. Мисалы ушул Жолдош айтып кетти, токойду сакташыбыз керек. Андан тышкары мына суу ресурстарыбыз жылдан жылга азайып келатат. Суу ресурстарындагы биз аярлуу мамиле кылышыбыз керек. Мен айтып кеткендей, мына өзгөчө кырдаалдар боюнча айтып атам, тенденциясы бар, өсүү тенденциясы. Ушуларды кыскартуу, калктуу конуштарды жана инфраструктураны ушу өзгөчө кырдаалдан коргоп калуу, сактоо эң негизги максат болот да. Ошолордун баардыгы, ушул иш-аракеттердин баардыгын ошо биз жанагы айтып аткан улуттук деңгээлде аныкталган салымдардын ичине киргизип, пландаштырып, ошол жерде биз иш-чара деп киргизип койгонбуз, мера деп коет, мера, анан действие бар, орусча айтканда. Анан ошолордун баардыгы ар бир тармак боюнча өзүнүн көйгөйлүү маселелери боюнча азыр бүгүнкү күндө чечилбей аткан ошо климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу баардык социалдык, экономикалык маселелерди, кийинки көп жылдык узак мөөнөттө чечиле турган маселелерди камтый турган иш планы да, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, сиз өзүңүз айткандай. Бул тиги мындай болуп атат да, мырзалар, дүйнөлүк негизи климат багыты дүйнө алкагында кандай багытта болуп атат? Бул башкача айтканда бул дүйнө жылууланып атат, ысып атабы биз же кандай болот ошол боюнча? Жалпы дүйнөлүк деңгээлде айта турган болсок, азыр траектория, мисалы үчүн 2100-жылдын аягында окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 3 градустан 4 градуска чейинки жылууланууну алып келет да. Мунун кесепети аябай чоң болот, оор болот аябай. Анан жанагы Париж келишими 2015-жылы түзүлүп атпайбы? Анан мамлекеттер бул келишимге кошулуп атышат. Анан баардык ошол келишимге кошулган мамлекеттер жанагы биринчи улуттук салымдарын иштеп чыгышкан да. Эгерде ошол биринчи улуттук салымдарды 100% ишке ашырсак, биз жанагы траекторияга жана айтып атпайбызбы? Париж келишиминин негизги баягы жөнөкөй сөз менен айтканда негизги максаты жанагы 2100-жылдын аягына чейин 2 градустан ашырбайбыз деп атабыз да. Орточо температураны 2 градустан ашырбайбыз. Колдон келсе 1,5 градустун чегинде кармап калабыз деп атабыз да. Анан азыр бүгүнкү ошол биринчи улуттук салымдардагы баардык иш-чараларды ишке ашырсак дагы биз ошол максатыбызга жетпейбиз деп окумуштуулар коңгуроо кагып атышат. Ошондуктан
азыр жаңылануу учурунда көбүрөөк амбицияны бийигирээк коюшубуз керек болуп атат да. Жанагы кыскарта турган көлөмдөрдү көбүрөөк кыскартып, ошол жалпы глобалдык бир максатка жетиш максатында. Демек, дүйнөдө канча мамлекет бар болсо, ошолордун бардыгы ошол Париж конвенциясынын алдында жооптуу кайсы бир милдеттенмесин алган, биз ушул суроолорго өзүбүздүн көзөмөлүбүздү салабыз, иш аракеттер кылабыз, жана чогулган сайын отчетторубузду берип, керек болсо өзүбүздүн сунуштамаларды айта алабыз депчи. Кыргызстан бүгүн ошол сунуш айткан деңгээлге биз мындай чыга алабызбы? Себеп дегенде өзүбүздүн кандай жайгашуубуз боюнча географиялык, климаттык бир тажрыйбабыз топтолуп калды да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүнүн эгемен эксперттик оюн айта алабы дүйнөлүк деңгээлде? Кандай тажрыйба топтой алдык биз? Эми мына жана мен сөзүбүздүн башында айтып кетпедимби, ошо 26 конференцияда Улуу Британия өлкөсүндөгү Глазго шаарында боло турган чоң конференцияда ошо Кыргызстан өзүнүн ошол буга чейинки ошо климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өзүнүн баалоо боюнча мурунку жүргүзүлгөн ошо долбоорлордун алкагында жана бүгүнкү күндө ошо Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоо процессинин алкагында ушул сиз айтып аткандай ушул Глазгодо ошол бардык өлкөлөрдүн арасында өзүнүн тажрыйбасын жана өзүнүн сунуштамаларын берет. Ал жерден ошол конференциядагы өнөктөштүк өркүндөтүү боюнча өнөктөштүк партнерлорубуз ошол жерден ошо биздин эң кызыктуу мындай бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн колдоо көрсөтүп турган дагы биздин партнерлор да болот. Ошол жерден анан биз үмүттөнүп атабыз ушундай мамлекеттик деңгээлде ошол маселелер чечилип, ошол жерде биздин партнерлор колдойт деп. Анан эми негизи жалпысынан ушу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу изилдөөлөрдү айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө азыр ошол изилдөөлөрдүн ошол маалыматтарды бир топ маалымат азыр жыйналып калды дейм. Азыр бул ар түрдүү долбоордун алкагында дагы мисалы климаттын өзгөрүшүнө баалоо деген атайын ИФАД долбоорунун алкагында дагы эксперттик деңгээлде ошол изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ушул мисалы Кыргызстандын аймагындагы өзү географиялык шарт боюнча өтө татаал, геологиялык шарты боюнча да, сейсмикалык шарты боюнча дагы өтө татаал өлкөбүз да мындай. Анан ушул жерден ушул климаттын өзгөрүшү боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Жылдык ушу өзгөрүүлөр, анан сезондук өзгөрүүлөр, ошол жерден эми ар түрдүү маалыматтар бар. Ошол маалыматта дагы кеңирээк негизи эгер убакыт азыр кичине тар болот, бирок айтып бере турган болсок, жалпысынан өзгөрүүлөр азыр бүгүнкү күндө байкалып атат да. Ошол мисалы кыш узагыраак болуп, жай мезгили ысыгыраак болуп, ушул негизи анан мисалы атмосфералык осадкалар нымдуулук азыраак болуп, айрым өрөөндөрдө ошонун бардыгы ошол изилдөө иштерине киргизилип, анан бүгүнкү жасалып аткан процессибиз дагы ошол изилдөөлөрдүн негизинде жасалган иш аракеттер да. Жалпысын алганда ушул Кыргызстандын келечек кандай болот? Мындай биз эл катары эмнени күтсөк болот климат боюнча? Мындай бытовой деңгээлге чүргөндө эле ошо айтпаса кыш узагыраак болду, жаз сезону жоголуп бараткандай негизи элечи. Мындай жаздын бар же жок экени бара-бара билинип билинбей, кыштан дароо бир мындай ысык жайга өтүп кетип атабыз. Жайдын күнү дагы аябай ачуу тийип атат да. Мисалы азыр көчөдөн келип атпайсызбы? Акыркы байкоолорду карай турган болсок, мисалы үчүн 70-жылдан баштап бүгүнкү чейинки Кыргыз гидрометтин байкоолоруна токтоло турган болсок, жалпысынан ар бир 10 жылда орточо температура бир 0,2% градуска көбөйүп атат да. Жогору градуска, жогору атат. Ушундай эле тенденция бүткүл дүйнө жүзү боюнча дагы байкалып атат да. Акыркы жылдары дүйнө жүзүнүн деңгээлин ала турган болсок, 0,8% көтөрүлдү орточо жылдык температура. Ал эми 2016-жылы окумуштуулар айтып атат, бул пикке жеткен деп атат да, 1 градуска чейин көтөрүлдү депчи. Ошондой эле нерселер Кыргызстанда да байкалып атат. Андан сырткары
жалпысынан баягы жаан чачындардын көлөмүнүн өсүшү байкалып атат 1,5%га чейин. Бирок Кыргызстан баягы өзү тоолуу өлкө болгондугуна байланыштуу жалпы текш эмес да. Кээ бир региондордо азайып атса, кээ бир региондордо көбөйүп атат. Анан баягы орточо мамлекет деңгээлине алып келгенде орточо температура көтөрүлүп атат. Ал эми жаан чачындардын көлөмү бир аз көбөйүп атат да. Бирок текш эмес. Ошол эле орточо температуранын жогорулашы, мисалы үчүн Чүй өрөөнүндө, Жалал Абад, Ош өрөөнүндө башка өрөөндөргө караганда көбүрөөк да. Жогорулаш. Температура ысып атат, күн ысып атат да. Бул жерде мунун дагы таасирин айтып кетишибиз керек. Мисалы ушул климаттын өзгөрүшү менен жолдош мырза айткан ошо температуранын көтөрүлүшү же болбосо атмосфералык асадкалардын көбөйүшү бул өзгөчө кырдаалдарга да таасири бар да. Мисалы ушу биздин түштүк жергебизде Жалал Абад областы, Ош областында, Баткен областында мына акыркы мына жаз айларында өзүңүздөр деле маалым болушуңуздар керек. Селдин көбүрөөк жүрүшү, жер көчкүлөрдүн көбүрөөк жүрүшү, мисалы эгер салыштырмалуу статистикалык дагы бир жолу мен мындай бир таянып кетсем, жалпы бардык өзгөчө кырдаалдардан ушул тез ара болуп турушу, анан материалдык жактан көбүрөөк чыгымга алып келиши бул сел жана суу ташкыны болот да. Мунун баары дагы байкалып атат. Мындай жыл сайын өсүү ушу Жалал Абад, Ош областтарында, Баткен областтарында дагы көбөйүп атканы бизге маалым да. Мына жанагы жолдош мырза айтып аткан регионалдык деңгээлде дагы мындай өзгөрүүлөр байкалып атат да бүгүнкү күндө. Анан эми жалпы жер көчкүлөрдү айтып кете турган болсок, жалпы Кыргызстанда 4554 жер көчкү участкалары бар болсо, бүгүнкү күндө ар бир мына жолдош мырза айткандай, ар бир 10 жылда ошо жер көчкүлөрдүн көбөйүшү, активдешүүсү байкалып атат да. Мунун баардыгы калктуу аймак конуштарга, инфраструктурага зыянын тийгизип, адам өмүрүнө наут болгонго чейин, зыян алып келгенге чейин мына бизде ошондой учурлар катталат. Анан ушул негизи ушундай да таасири бар да, өзгөчө кырдаалдарга дагы мындай бир өтө түздөн түз таасири бар экенин илепоздор дагы биздин ошо адистер дагы ошону аныктап келген да. Урматтуу мырзалар, мындай деп жыйынтыктасак деле болчу экен. Ошо сиздер кылып аткан иш-аракеттерди дүйнөнү жалгыз сиз жана ошол Париж конвенциясы сактабайт да, ал ошол багыт берет да туурабы, ушундай тармакта өнүгөлү, ушундай иштерди кылалы депчи. Сиздер эксперттик билимдерге таянып иш кылуудасыздар. Бизге окшогон жөнөкөй жарандарга эмне деп айтышыбыз керек болуп калат ошондо. Бизден дагы биз деле ошо жер планетасында турабыз да, биз да ошол жакта турабыз. Бизден кандай жардам болот, биз кандай өсүүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Ошол боюнча бир мындай ошондо чоң конференцияларда болобу же сиздер бир гана ошол эксперттик пикирди сандар менен барасыздар? Башка эч кандай бизге окшогон жөнөкөй адамдар эмне кылышыбыз керек? Дүйнө жүзүнө мындай зыяныбызды келтирбей, ушул климатка салым кошкондой болупчу. Негизинен азыр ушул жанагы улуттук салымдарды жаңылоо процессинде жеке эле ошо эксперттер эмес, мамлекеттик органдар активдүү катышкан жок. Булга жарандык коом аябай активдүү катышып атат. Ошол эле сиздин кесиптештер, журналисттер абдан көптөгөн материалдарды иштеп чыгып, ошо климаттын өзгөрүшү, быйылкы жылдын соңунда боло турган конференцияга даярдык боюнча көптөгөн материалдарды даярдап чыгып, өзлөрүнүн салымын кошуп атат да. Жанагы биз айтып атпайбызбы, амбицияларды жогорулатышыбыз керек депчи. Анан амбицияларды жогорулатып коюп эле биздин баягы жеке жарандык коом тарабынан жардам болбосо, ал амбицияларды иш жүзүнө ашырыш кыйыныраак да. Ошон үчүн биз ушул процессте көбүрөөк ушул жарандык коомду аралаштырганга аракет кылып атабыз. Ар кандай иш-чаралар жүрүп атат. Дебаттар, ар кандай тренингдер өтүп атат, семинарлар өтүп атат. Ошол жакта абдан активдүү катышып атат. Анан биз ошол жерден болуш керек дегеним да. Антесе биз чогуу баарыбыз сактап калбасак, негизинен жетиштүү деңгээлде болуп атат деп айтсак болот. Андан сырткары ошол жанагы күзүндө боло турган конференциянын кичирээк конференциясы бол, жаштар конференциясы деген бар да.
ал жакта дагы жаштар абдан активдүү катышып атат бүгүнкү күндө. Конкурстар болуп атат, мисалы үчүн журналисттердин арасында ушул тематиканы чагылдыруу боюнча конкурс болуп эле кече жакында эле ошол материалдарды кабыл алуу башталды да. Ал жерден эми жакын аралыкта ошо биз 25-жылга чейин, 30-жылга чейин атайын иш-чараларды иштеп чыктык деп атпайбы, эксперттик топто. Ал жерде ошол иш-чараларда дагы ушу жарандык коомду дагы ошо биргеликте ушу иш алып баруу боюнча атайын иш-чараларда камтылганда, ар бир сектор боюнча ошол жерде ошо жарандык коом менен дагы окуутууларды алып баруу, тренингтерди алып баруу, андан сырткары ошондой бир атайын практикалык жүзүндөй иштерди жүргүзүү боюнча дагы ошол камтылган. Келечекте биз ойлойбуз ушул Кыргызстандын ошол иш-чаралардын баардыгында дагы ошол жалпы коом аралашып ушул иштерди ашырыш керек да. Себеби дегенде сиз туура айттыңыз абдан. Жалгыз бир-эки адам ал чоң өтө амбициялуу иш-аракеттерди аткара албайт. Бул жерден жалпы коом биргелешип иш алып барышыбыз керек. Анан ошондо гана ошол Париж макулдашуусун же болбосо өзүбүз мына бүгүнкү күндө айтып аткан улуттук деңгээлде аныкталган салымдарды ишке ашыра алабыз. Чоң рахмат сиздерге. Мен да ушул нерсеге чакырып кетип элем, урматтуу теле көрүүчүлөр. Себеп деген ошол Даурбек Сакыев, мына Жолдош Бекбосун уулу булар бир гана чети чоң команда иштеп жатат, дүйнө жүзүндө адамдар иштеп жатат. Эми 2100-жыл деп айтып аткан өзүңүздөр ойлонсоңуздар, эми бул бүгүн биз эртеңки күнүбүздүн айла амалын таппай турганда адам баласы кайсы бир уюм ушул алдыңкы 100 жылда пландарды чийип коюп атышат. Ошон үчүн биз менен сиздердин келген колубуздан бул ошо эң негизгиси эле эң көп эле айтылып аткан ошол тазалыкты сактоо, мусорду иреттеп салуу сыяктуу маданияттарды мындай акырындап өзүбүзгө киргизбесек, эртеңки күнү кеч болуп калат. Ошон үчүн биз Кыргыз Республикасынын ӨКМ өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин талдоо жана божомолдоо башкармалыгынын башчысы, УДАС адаптация эксперттик группанын өзгөчө кырдаалдар сектору боюнча эксперти Даурбек Сакыев айтабыз. Жана ошол эле УДАСтын экинчи канаты десек болот, мен түшүнгөнүм митигация эксперттик группанын Токой чарбасы жана био ар түрүлүк сектору боюнча эксперт Жолдош Бекбосун уулуна рахмат айтабыз. Сиздердин командаңарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Биз менен болуңуздар, бизге жол көрсөтүп туруңуздар. Чоң рахмат. Бул иш күнүнүн кечки телебирүүсү болду. Кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Апта келиңиз. Анан бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ошо эртеңки боло турган бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө багы арналып атат десек дагы болот. Ошондуктан биз кесиптешим экөөбүз баардык ушул тармакта иштеген, ушул тармакта эмгектенип келе жаткан баардык кесиптештерибизди эртеңки майрам менен куттуктайбыз. Бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү эле болбостон биздин Кыргызстанда ушул тармакта иштеген адистердин кесиптик да майрамы болуп эсептелет. Экологдор. Анан баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Тайманбастан ушул тармакта эмгек кылып, салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат Жолдош Бекбосун уулуна жана Даурбек Сакыевке, чындап эле сиздердин эртеңки майрамыңыздар менен. Бүгүн болсо биз аптабызды, көрсөтүүлөрүбүздү ушул аптада жыйынтыктадык. Келе жаткан дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кайрадан тоого чыгабыз, баарыбыз кыдыңдап алып, тоодогу тазалыкты сактайлы, балдарыбызга үйрөтөлү, өзүбүз да үйрөнөлү, анан ушу мамлекетибизди барктайлы. Биз болсо ар дайым ушундай темалар көтөрүп сиздер менен түздөн-түз байланышта болуп турганга даярбыз. Кесиптештериме рахмат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.